Президенттік шайлауға ең көп қатысқан менмін Қырғызстанда. Даже Гиннес кітабына кірсем болады. Кеңесшіл бүтін емес. Ұстап жазылы, мына ақша елге таратылады. Ұрулардай жазасын алып. Түмілі барын қытып қойдым. Ұрып тепкілеп, қолға түшкен адамдарды мойын алдырып шыққанда, террорист болған адамдар мұсылман емес. Ислам дініне айтылған, күнәсіз бір адамды өлтірсең, сен жалпы адамзатты өлтіргендей боласың. Қырғызстанға өлім жазасы кириши керек деген ойдасы. Өлім жазасы киришсин. Осы педофилия тоқтау етпей жатады. Адамдар қорқыш керек. Қандай эле мамлекеттин казынасын урдап атса, ошондой эле урдап жатышты. Жана саясатта айтып атпайбы, чалдар кетип жаштар келсин. Бүгүн камалгандан баары жаштар. Очогон чоң айлык коюп коюшту жаңалгандарға. Силер урдап алып, мына силерге чоң айлык. Бүт жемқорлорду телевизордон көрсөтүп соттотом деп депутат. Анда билбептин депутаттын колуна келбегенде. Жемқорлорду чыгарбайбыз, камайбыз деген саясат туура. Жок, куступ чыгарып берген туура маселе. Коррупцияда 7-ші этажга акбын 7-ші этажга келип калыптыр, 7-ші этажда өзү отурат. Камай бериш керек, тууган болот, ким болот, башка үнгө болот. А эгерде тууганы камага койсо айтат да, бүгүндө бир адам кызматка коем, эртең 180 градус өзгөрүп кетет дейт. Бийликтин үстүнөн көзөмөл керекпи дейм да, эл тарабынан, коомчулук тарабынан. Кадр саясат аксабаш үчүн калыс болуш керек бийлик. Жынысына, жашына, көз карашына карабай адамдын имандуулугун караш керек. Бұл урдабайт. Кудайым коркот. Акыреттен коркот деп коюш керек кызматка. Мактаган кыз тойдо сурат дейт. Өзү мактаган эч качан коюш керек эмес кызматка. Мен деген ананы коюш керек эмес. Саясатка тумшугун тыккан эмполор бар, 30-40ка жетпеген. Булар болсо чет элден акча алып, Ушул айткан болуп атпайбы? Буга себеп эмне болду? Ал жакта депутаттар мени көрүп, мына ушуну уруш кыла дейт. Чет өлкөлүк агенттерге ушул мыйзамды автыра дейт. 10 000 адам чыгарсаң, акча берип. Же болбосо күлөп койсоң башка себебине чыгып туруп ак үйдү алып коет. Биз кабыл алдык, эмне үчүн ишке ашпайт деп туруп. Ишке ашпаса, мыйзам жолу абадай туруп калат. Мен программамда биринчи кезекте жазылганда, мен президент болсом, Куранда өкүмдөрүмү жана суннамен башкарам деп, сүннөтмен башкарам деп. Турсунбай ага, биздин подкастка кош келдиңиз. Биздин подкаст саясий подкаст. Сизге мен бере турчу суроолорум көбүнчө саясий өңүттө болот. Негизде сиздин ойлоруңуз, пикирлериңиз боюнча суроо узатамын. Ошолор боюнча билгим келет. Чоң рахмат сизге келгениңизге биздин подкастка. Анан эң биринчи менин суроом, көрүүгө кеттиңиз. Азыр эмне менен алектенип жатасыз? Ассаламу алейкум сизге, жардамчыларыңызга жана бизди көрүп аткан, угуп аткан мекендештериме. Мына идим сенин сурооңду таксиге отурсам да, базарга барсам да, дүкөнгө барсам да, жөө жусумду бар айтат да, саясаттан кеттиңиз дейт да. Сен болсо тескерисинче жакшы айтып атасың. Саясий мааниде сухбатташабыз деп туруп, той саясатчы катарында. Ошол үчүн мен биринчи ушул сөздү элибизге түшүндүрүп коеюн. Кызматта болмосо бизде баары ойлойт экен саясаттан кетти деп. Кымбаттуу мекендештерим, эгерде кызматы жок саясатчыларды эсептесеңер, анда өзүңөр билесиңер, канча саясатчылар тыстап калып атат. Саясатчылар бири кызматта болот, бири кызматтан болбойт. Ошондуктан мен кызматтагы эмес саясатчылармын. Кээде 2015-жылы Жогорку Кеңештин 5-апрель депутатынан кеттим, ошондон бери жумушсузмун азыр. Бирок саясаттамын. Өз пикиримди тигил же бул маселе боюнча, же болсо партиянын пикирин дайым билдирип жүрөбүз. Азыр болсо эмне кылабыз эми? Ушул 9 жылдан бери жумушсузмун, бирок Кыргызстандын ички тышкы саясатына кайдык эмесмин. Дайыма өз пикиримди билдирип жүрөм. Ал үчүн мына биздин алымдар айткандай, мусулман баласы заманбап болуш керек дейт. Интернет өздөштүрүш керек дейт. Кудайга шүкүр, мына бүгүнкү күнү социалдык желелер канча болсо, Facebook болобу, Twitter болобу, ВКонтакте болобу, Одноклассник болобу, Мой мир болобу, TikTok болобу, Instagram болобу, кайсы социалдык желе болбосун, баарында барына, өзүнүн баркычым бар. Кудайга шүкүр. Анан колубуздан келишинче кээ маселелерде саясий иш-чараларды өткөрүп атабыз. Мына акыркы өткөргөнүбүз, мисалы былтыр Бишкек шаарында сентябрь айында, октябрь айында Ош шаарында Палестинанын колунда чоң митингдерди өткөрдүк. Эч ким мурда СССР территориясында өткөрө албады. 15 республиканы бирдей өткөрө албады. Биз мына Кудайга шүкүр бияктан бийликтен уруксат алып, президенттен, УКМКдан, анан Бишкек мэриясынан уруксат алып туруп, чоң митингдер өткөрүп, Израилдин саясатын сындап, геноцид деп айтып, ал саясатын акча чогултуп, анан кийин биз ушул акчаларды Палестина элине жөнөттүк, кыз элинин атына.
Şunu akırkı işçilerimiz. Başın bu işçiler bulduğumuz. Абдан жакшы, чоң рахмат сизге. Менин кийинки суроом негизи конотторго бул суроону сөзсүз беремин саясатчыларга. Саясат деген сиз үчүн эмне? Саясатты кандай түшүнөсүз? Эми барыбыз биз СССР мезгилинде социалдык тоолду окуганбыз да. Ошон мен айткан сөздөрдү ошол орто жана улуун билет. Фридрих Энгельс айткан. Жакшы сөзү бар. Эгерде сен саясат менен алектенбесең, саясат сен менен алектенет деп. Биз кайдыгер болбогон дейт да. Бизге көбүлө бизге азыр мусулмандар сындап кетти. Биз саясатка аралашпайбыз дейт. Саясат бизге кереги жок дейт. Ким шайланса шайласын дейт. Мына ушинтип атып, бүгүнкү күнү мына дин боюнча мыйзам өзгөртүлө кирип атат. Эми болсо үймө кыдырын жаппагыла кыртып атат мусулмандар. Өз кезинде каякта элексек. Эми үчүн сен ушу шайлоого катышпадың. Эми үчүн өзүң керектүү депутаттар шайлабадың, мына депутаттар капа болушуп атат. Эгерде мусулмандар өздөрү шайлоого катышып, ушу чын өзүнө окшош бирөөнү шайлап алса, ал динге бекем болот эле. Андай депутаттар бүгүн колдо сыналып жогорку кеңеште. Ошондон мен мусулмандарга сын пикирим айтып кетейин. Көбүнчө эле мына алар артта калышат мына маселелерде. Саясатка бүгүн мусулмандар кызыкпаса, саясат барып кызыктырып, мусулмандардын үстүнө именно ошол динди түшүнбөгөн адамдарга келип коет. Муну билип алыш керек да булар. Мусулман деген дагы ошондо ислам динин тутунган адамдарбы же жалпы жарандарга кайтып атасызбы? Мен бул жерде негизинен биринчи кезекте биздин активдүү мусулмандарга кайрылам да. Алар менен сүйлөшүп көрсөң, биз дейт сүннөт жолундабыз дейт, саясатка аралашпайбыз дейт. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам дейт, саясатка аралашпаган дейт. Ушундай кийинчи эле дейт, узун кийимди киймиш эле дейт. Ана сакал койчу эле дейт. Ошон үчүн биз ошондой жүрөбүз дейт, өмүр кылдырып жүрөбүз дейт. Андайтын кечирип койсуңар дедим. Эгерде тарыхты карасаңар, бул мен эмес, тарых жазган. Биринчи ислам мамлекетин ким түптөгөн? Ким түзгөн? Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Эгер дал ушул биринчи ислам мамлекетинин халифы, падышасы болсо, кантип саясатчы болбойт дейм да. Ички саясат жүргүзүп атат, тышкы саясат жүргүзүп атат. Кантип саясатчы болгон жок Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам помощь багыша. Ошон үчүн пайгамбарыбыз да саясатчы болгон. Ошон үчүн биздин алымдарыбыз айтат. Эгерде сен бир мамлекет жашасаң, ошол мыйзамдарды аткар дейт. Мыйзамда жазылып турат. Бир адам шайланбаны же шайлоо укугу бар деп. Бул жерде өз ыктыярын баш тартып атат да, жок мен шайлоого катышпайм деп. Мына көбүнчө мусулмандар сүйлөшүп айтат да, бул бүгүнкү президентке депутаттар менен тиешем жок дейт. Мен шайлаган жокмун дейт. Анда эмне арызданасың дейт. Сен шайлабасаң, арызданған акың жок деп. Эгер шайлап туруп сенин айткан наказыңы аткарбаса, депутат менен президент ушуну айтсаң болот эле. Мен алдап кетти, эми болду, мен муну башканы шайлайм десең болот эле. Сен шайлоого катышпай туруп, кандай акың бар анысында кара? Ошол депутат, ошол президентте. Ошондуктан бул жерде активдүү болуш керек да, көз карашта. Мен дайыма айтам, чын эле мусулман адам өзү дин менен жашап аткан мамлекеттин мыйзамдарын чогултпаш керек. Чогултпаш керек. Анткени көбүнчө бул жерде аздан мусулмандар болуп атып, мага капа болушу мүмкүндүр. Ажеке эмне деп атат деп. Ошон үчүн айтып коюшум керек, кымбаттуу мусулмандар. Биз халифатта жашаган жокпуз. Исламий мамлекетте жашаган жокпуз. Мисалы Сауд Арабия бул чын ушу өздөрүнө айтат, биз пайгамбардын мурасикерибиз ушу башкарып атабыз деп. Же болсо Ватиканды алып көрсөк, аларда только Библия негизинде жашайт. Биз андай мамлекет эмеспиз. Биз жашап атканыбыз бул Кыргызстан, бул өзү мыйзамдары бар мамлекеттебиз. Бизде шарият деген нерсе кирбеген, но көп элементтери бар бизде. Мисалы банктарды алып көрсөк, ал жакта исламдын принциптери киргизилген. Финансалоо, каржылоодо. Ислам динини көп нерсени киргизип атат мамлекет. Бул жакшы нерсе. Ошондуктан көч бара-бара түзөлөт деп атпайбы? Ошол принципти унутпайлы. Бир күндө эч нерсе курулбайт. Даже орустар айтат, Москвада бир күндө курулган жок дейт. Ошондуктан сабырдуулук керек. Анан өзүбүз мына күнөөгө батпай, Алла Тааланын мыйзамында жашашыбыз керек, жана Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө жашашыбыз керек. Пайгамбар эч жаман иш кылган жок. Ошон үчүн муну сүннөт дейт. Эмнени пайгамбарыбыз кылса, эмнени айтса, ошо менен жашасак, эч күнөө батпайбыз, кылмыш жасабайбыз. Жана кылмыштуулукка ислам дини каршы. Мына бүгүнкү күндө эмне үчүн мусулмандар камчы ташийт колдоп атат? Анткени бүт айткан сөздөр, кылган иштери исламга туура келет. Кылмыштуулук мамлекетти башкарыш керек эмес. Баары тең, баары адилет болуш керек. Алла Таала бизди жалаңаш алып келген бул дүйнөгө, биз жалаңаш кайра кетебиз. Эч ким миллиондор менен келген жок. Миллиондор бар болсо, значит, көбүнчөсү маңдай терме иштегендер аз эле. Мен мисалы билем, өзүм досум раматылып өтүп кетти, Табал дегендер дейт, шоро. Өз мээнети менен маңдай терме ушу бизнести кылды.
Geride korrupsiya көп болот атпайбы, жемқорлар. Ошондуктан бүгүнкү күн жемқорлук менен ташый күрөшүп атса, мусулмандар болуп атат. Анткени бул ислам принципине туура келет. Эми дагы бир нерсеси бар бул жерде. Комитетler доксун айтат да, башын алыш керек, колун кесиш керек, анда мындай дейт. Бул кайда айтып койду ислам мамлекетте. Эми атып салуу деген сен киргизсе болот. Ал үчүн кайра конституцияны мыйзамдарды чыгыш керек, өлүм жаза кириш керек. Мына мисалы ислам эмес, бирок Кытай. Мында коммунисттик Кытай дешилик, азыр болсо эки принципти бир алып барып атат. Бир мамлекет, эки система деп. Коммунизм системасы и капиталист система алып келип атат. Ал жакта өлүм жаза бар. Ал жакта жемқорлук, коррупция. Эң жогорку даражада кылмыштуулук деп эсептелет. Мындан ашкан кылмыштуулук жок. Ошон үчүн атып салат ал жакта. Атып салганда да Кытайда туугандарына кат келет. Күйөөң бир ок менен өлдү, ушуну төлөп бересиң. Же эки ок менен өлдү, эки октун акчасын төлөп бересиң деп. Туугандар төлөйт. Суроолорум сизге абдан көп. Ошону четтен бере берейин. Макул. Четтен бере берейин. Чо берейин. Саясий идеологияңыз кандай? Азыр сөзүңүздө мусулман, ислам терминдерин көп колдонуп атасыз. Исламдын кандай байланышы бар бул сиздин саясий көз карашыңызга, идеологияңызга? Elhamdülillah. Müslümanım. Sen de Müslümansın. Da şöyle söz gerek. Bizde komünizmden keyin Kırgız Respublikası түзүлүп атканда ошол лигедagi парламентте отурган коммунисттер киргизип салган. Бизде бир да дин мамлекеттик боло албайт деп. Анан дин негизинде партия түзүлбөйт деп. Мен дагы бир жолу эсертип коеюн. Бул 90-91 жыл коммунизм ураганда биздин коммунист депутаттар киргизген муну себеби. Эми ошол негизинде кирип атабыз да. Эми карап көргүлө. Дүйнөлүк өнүгүшүнө. Франция болобу, Германия болобу, Америка болобу, Япония болобу. Бүт бардык жерде дин негизинде саясий партиялар бар. Трамп да ачык эле дин маселеси менен келди. Францияда бүт бардыгы дин маселесин айтып жүрөт. Жана абортко каршы маселесин көп таң калат. Трамп үчүн. Трамп наоборот айтат. Абортторду мен тыйып салам деп. Ислам дининде аборт адамды өлтүргөнгө барабар. Өзгөчө 3 ай өткөндөн кийин бала түйүлүп калат. Адамдык бүт формасы болот. Ошондой туруп атканда да мага ишенмеңдер, видео көрсө болот, тарткан ошол жерде. Кыч менен же кайчы менен ушу балдардын колун бүтүн үзүп аткан эси кыйкыртканын ичинде, энесинин ичинде. Адам өлтүрүп барабар. Эми ушундай маселе көп көтөрүшөт да алар. Шайлангандан кийин ошол депутаттар, ошол президенттер бардыгы Библия колун коюп ант беришет. Даже мусулман киши Америкада шайланып калса, же Англияда шайланып калса, ага Библиянын ордуна Куранды берет, Куранга колун коюп ант берет. Эми бул жерде ушул жерде тактап кетишим керек. Мен да депутат болгонумда, туңгуч акчы омбудсмен болгонумда Куранга колун коюп, Аллахтын ысмына ант берем дегем. Аллахтын ысмына ант бериш керек. Бизде көбү түшүнбөй, Куран кармадым деп айтышат да. Анан эмне болуп атат? Мына мисалы бир депутат Куран кармап, мен иштеки удагы жок мамлекеттин, мен жемкор эмесмин деп туруп. Кавшек Ташиев изилдегенден кийин унчукпай 1 миллиард сомду төлөп койду. Куран кармаган адам. Анан кийин аз кармаса, мен Куран кармап атам дейт. Куран кармап эч бир мусулман ант бербейт. Куран кармагандан кийин Аллахтын ысмын коюш керек. Аллахтын ысмын, Аллах менен ант бериш керек. Анткени мен туура эмесмин алдап койсом, Аллах Таала мени жазаласын деп турат. Бизде болсо, Куран кармап ант беришет, еще нан урсун дейт. Бирдеке урсун дейт. Андай нерсе өтпөйт. Ал ант эмес. Ошондуктан бул жерде айтып кетиш керек, башка өлкөлөрдө бул нормалдуу нерсе. Библияга, Куранга таянып, ислам өлкөлөрдө барып Куран кармап ант беришет Аллахтын ысмына. Бизде болсо эле, мен ушул депутат катары, омбудсмен катарында Куранды кармап, Аллах Тааланын ысмына ант берсем, мен үстүмөн жазып. Тусма байким анты жарабайт. Анткени Куранга колун коюп, Аллахтын ысмына ант берди. Жаңыдан ант берсин деп бербейм деди мен. Тескерисинче мен Ташполот Балтабаев деген жашы боюнча ошо 5-чакырылышта спикер болгон жогорку кеңештин. Ошол комиссия түзүп, акыры комиссия айтты, биз карап көрсөтөйт, Турсунбай Бакировдун анты жөн эле конституцияга койгонго караганда салыштырылыш негизде күчтүү экен анты дейт. Жоопкерлүү экен дейт. Анткени конституция бул үстүнө Куран коюп ант берди дейт. Ошон үчүн комиссия мени жактады. Ошон үчүн айтайын деп атам, бул Кудай ишенсе эч жамандыгы жок. Тескерисинче бизгилер Кудай ишенбегенден коркуш керек. Анткени ал урдаса да, кылмыш жаса да Кудайдан коркпойт, тозоктон коркпойт, ишенбейт. Эгерде Кудайга ишенген адам бар болсо коркот кой.
Мен даже 50 тиын bir сом алсам бирөөнөн акырет күн жооп берип кылып тузукка барам дептир. Анан мындан тышкары ошо Германия, ошол эле Европанын башка өлкөлөрүн алып көрсөк, христиандык партиялар бар. ХДС деген бар, Христиан демократик союз Германияда. Же христиан социалдык партия дейт. Мына Ангела Меркель эң жакшы жетекчилердин бири эле алып Европада. Анда жетекчи жок Европада. Ак саадат Европа. Күчтүү инсан жок болуп атат. Ошол баары Библияга колун коюп ант берген адамдар. Эми Кыргызстанда ооба, алхамдулилла, статистика боюнча халктын 87% мусулман деп өзүн тааныды. Статистика расмий түрдө мамлекет жүргүзөт каттоону. Айдер өзүн жазат кайсын этемин деп. 87% мусулман деп айтты. Бирок анын ичинде өзүң жана башында сурап бергендей 5 парызын аткарган мусулмандар бар, анан тилин учунда айткан мусулмандар бар. Мен аларды этникалык мусулман деп коем. Анткени ата энем мусулман да ошон үчүн мусулманмын дейт. Өзү эч нерсе жасаган жок мусулманчылыкта. Ошол үчүн эч болбосо 5 парыз аткарайлы. Намаз окуйлы, келме келтирели, Аллахтан башка кудай жок деп туруп, ажыга барайлы, мүмкүнчүлүк болсо барбай койсо болот. Анткени каражат жок да. Же болбосо орозо кармоо керек, же болбосо зекет чыгарыш керек. Зекет деген нерсени бизге унутуп алган. 40тан 1 мүлкүнүн тапкан пайданын бирөөсүн 40тан 1 бериш керек муктаж адамдарга. Ислам дини ушундай, адилеттүү дин. Эми карап көргүлө. Бүгүнкү күнү ооба мен жумушка турганын бир себеби, маселеге биринчи жолу айтып атам, мен айтпачы элем, мен айтып коюшум керек. Диний көз караш. Коркушат көбү. Бул бар өзүнүкүн алдырбайт. Бул биз айтканыбызды кылбайт деп туруп. Эгерде динге каршы болбосо, адилеттүүлүккө каршы болсо, мен кылам айткан нерселерди. Но эгерде динге адилеттүүлүккө каршы болсо, мен кыла албайм ал нерсени. Анткени Кудайдан гана корком. Ошон үчүн мен позициям бuyakta, мен Европада христиан демократтар бар болсо, мен христианды мусулман саясатчымын. Эми алар Европада христиан демократиялык партиясы светтик моделдеги партияда атын алганы менен жалпы көз карашы, жогору жерде санап койсоң, айбегени. Светтик деген сөз жок булар Конституциясы Европада. Барлыгы Библия, христианство мамлекеттик идеология деп жазылып турат аякта. Биз ушуну айта албай атабыз да, ислам мамлекеттик идеология деп. Бирок ар бир кадамыбыз, ар бир жашоодо кылган иштерибиз ата бабасы кылган иштер. Эмеде ошол мисалы мамлекетти ким башкарыш керек болот ошондо? Мамлекет кандай башкарылыш керек болот ошол? Мамлекетти эл шайланган президент эле. Бирок шайланып атканда, ал кийин ант берип атканда Куранды коюп, Алла Тааласы менен ант бериш керек. Анткени ислам дининде элди башкаруу үчүн амир дейт. Биздин амирибиз болуш керек. То есть анын артынан биз барышыбыз керек. Ошо чыныгы падыша амир болот да, мусулмандар жетектеген. Ошондуктан бул жерде ислам дини таанылат. Эгерде кимди биз лидер кылып тандасак, биздин амирибиз болот, айткан кылабыз дейт да. Бүгүнкү күндө мына Кудайга шүкүр көп эле жакшы иштер кылып атат дин чөйрөсүндө. Бирок бүгүнкү күндө президент айланасын биз сындап кетишим керек. Эми теңирчи деген багытта адамдар кирип алыпты да айланасына. Ошондуктан кээ бир чечимдер мусулмандарды ойлонтуп атат да, бул президенттин кылбайт эле, ким кылып атат муну деп туруп. Мен дайыма айтам, айланасын карагыла деп. Анткени Кыргызда эскиден сөз бар. Ханды хан кылган вазирлер. Эскиде мен эмесмин, канча миң жыл мурда айткан, бул баары элдерде бар. Өзбек элинде да бар, казак элинде, бүт элдерде бар бул нерсе. Ханды хан кылган вазирлер дейт. Ошон үчүн вазирлерди ойлонуп тандаш керек. Эмеде мисалы азыр мындай кичине нукка бурун келип атат да, мисалы сиз өзүңүздүн саясий идеяңызды айтып, ошонун негизинде бир мамлекет курулуп, ошонун негизинде башкарылыш керек деген нукка мындай бурун келип жатат. Ошонун перспективасы менен карай турган болсокчу, ошол мамлекетте мисалы азчылыктардын ролу кандай болот? Ошол эле теңирчилердин, христиандардын же башка диний көз караштагы адамдардын ролу кандай болот? Жакшы, керектүүсү бар. Бул суроолорду көп эле мен социалдык желилерде угуп атам. Анан бирдеке болсо эле асылат. Биз Афганистан кылайын деп атабыз, Сирия кылып атабыз, Сирия кылайын деп атабыз деп. Ошо түшүнүргө этейин. Афганистан мыкты мамлекет эле. Каарман эл жашайт. Эч ким басып алган жок ал элде. Ошон үчүн СССР кол салып көрдү, Америка кол салып көрдү, АКШ, Англия кол салып көрдү. Бүт баары кол салып көрүп атат, бирок каарман афган эли баарына жеңип атат. Эгерде Афганистан ички турмушуна башка өлкөлөр киришпесе, эң мыкты мамлекет бири болот эле. Эң мыкты мамлекет бири болот. Сирияны алып көрөлү. Сирияда ким гана киришкен жок. Мына акыркы согуштарда негизинен чыкты. Бир жагынан батыш өлкөлөр, бир жагынан Россия, Иран, Турция. Эки жак кагылышып кетти буякта. Сирия үчүн. Сирия эле буну кылган жок да. Ошондуктан башка өлкөлөр киришпесе, ар бир мамлекет бактылуу жашайт. Өкүнүчтүү, мисалы Америка Кошмо Штаттарды алып көрсөк, бизде өнүккөн демократия болду деп кол сала берет. Эч качан башка бир мамлекет Америка боло албайт. Афганистан мисалы.
Кантип Европалык же Америкалык мамлекет болот ал, Азиялык мусулман мамлекет ал. Тынч коюш керек, тийиш керек мисалга. Ошондо мен ушу мага сылаткан айтышым керек. Эгер Афганистанга, Сирияга башка өлкөлөр киргизбесе, кол салышпаса, аскери киргизбесе, же болсо өзү сатып алган адамдарды падыша кылбаса, ал мыкты мамлекеттердин болчу эле. Мына алып көрдүлөр. Эмне үчүн ушу ислам динине келгенде Сирия менен Афганистан айтканда эмне үчүн айтпайт? Оман, Араб Эмираттарды, Катарды айтышпайт. Же болбосо Малайзияны, Индонезияны айтышпайт. Немесе эң дүйнөдө бай мамлекетти, алда мусулман мамлекет, бул Малайзия, Индонезиянын да Бруней султанатын айтышпайт. Эң бактылуу адамдар ошо жашап атат. Эмче алар айтышпайт, дайым жаман нерсени айтышат да. Ошондуктан айтайын деп атам, объективдүү болгула. Чындыкты айткыла деп туруп. Эгер башка өлкөлөр киришпесе, ар бир мамлекет өз бай болот эле. Эми Кыргызстанда мисалы биз конституция жазып атсак, сөзсүз башка өлкөлөр мурдун турат да. Мына 2010-жылда конституция жазып атканда Досым Текебаев өмүрбек, доступ көзү саясат. Конституция жазып атканда Венециандык комиссия жөнөттү. Ошол жылы айтышты. Силерде светик деген сөз халыкты кайра киргизгиле деп туруп, көп нерсени башка өлкөлөр мурдун туруп айтышат да. Биз алар Кыргызстанды өзүндө көрүшкүсү келип атат да. Биз алар окшош эмеспиз да. Турмушта жакшы сөз бар. Оригиналга караганда копия дайыма жаман болот деп. Нени жаратсаңды, анын копиясы начар, оригинал жакшы. Бизди болсо өзүнө окшотуш керек да, биз Италия болуп кетебизби, же Франция болуп кетебизби? Жок. Ата бабасы калган Кыргызстанды жөнөктүрөйүн. Атабыздын терези бар, мурасы бар. Жок, биз ошо өлкөлөр айткан кылабыз да. Ошондуктан бул жерде туура жол тандап, ма Япония менен дайым айтам, жапондорго. Эмне үчүн булар өнүгүп кетти? Булар башка өлкөдөн жакшы нерселерди алды, бирок улуттук каада салттарды, менталитетти унуткан жок. Ошондуктан бүгүнкү күнү башка өлкөлөргө окшош болгон кайталамбыз. Эң мыкты өлкө Жапония мамлекети бар. Эгер алар Жапония бизге окшоп, ар бир элге окшойм десе, япондор бүгүн жок болот эле. Мына башка элдерге окшойбуз дегенде эмне болду? Жок болуп атат. Мына өзү эле биздин түрки тилде сүйлөгөн элдер алып көрөлү, Россиянын Сибиринде же түндүк жагында. Ошол эле хакастар, тувалар, якуттар, анан жоголуп кетип аткан Шор деген эли, же болбосо Телеут, Теленгит деген элдер, булар ушу орусча окшоп издеп туруп, православ динине өтүштү. Аттарын орусча, фамилияларын орусча кылышты. Аракка берилип кетишти, бүгүнкү ал элдер жок. Бара азайып атат. Кээ элдер 3 адам калыптыр, акыры бир адамды өлтүрүп жакына бир ошондой элден. 200 адам, 1000 адамдан калышты. Ошонун тагдырын бизге сунуштап атабы биздин душмандарыбыз? Жок. Биз башка элдерден жакшы нерселерди алып туруп, өз жолубузду өнүгүшүбүз керек. Бул жерде Кудай шүкүр, азыр өнүгүүлөр ушул тарапта болуп атат, ушул багытта болуп атат. Ошондо бул жерде айтып коюш керек, биз окшосок, өзүнүн ата бабаларыбызга окшойлу. Анткени кыздын атын чыгарган ушулар. Бүгүнкү биз мына таанып келип атабыз элге. Мына биз ушундай жакшы нерсе кылып атабыз деп. Бизге ушундай улуу атты берген, кыз атты берген ата бабаларыбыз. Ошо светтик деген тескери Кыргызстанда ар түрдүүлүктү камсыздай турчу бир шарт эмеспи? Кандай? Ошол светтик деген жанагы нерсечи? Светтик деген идея Кыргызстанда ар түрдүү диний жанагы конфессиялардын биргеликте, ынтымакта жашашына шарт түзө турчу бир идея эмеспи дейм да. Ушул жерде биз өз чектешибиз керек да. Малайзиянын легендарлуу премьер-министри Махатир Мохаммад 2011-жылы Кыргызстанга келгенде, ал дайым бизди колдочу. Даже мен элчи болгом Малайзияда. Мага чейин бүт Кыргызстандын элчилерине акча берип турчу экен. Ушу мен баргыча токтоп калыптыр. Анткени биздин элчилер уятылып коюптур. Кыргызстаныбыз башка багытка кетип калыптыр. Ушу Палестина Кыргызстанга Махатир Мохаммад жылына $50,000 берип турчу элчиликтерине. Жакшы иштегиле, жакшы өнүкүлө деп. Эми ушу Махатир Мохаммад келип туруп кетип атканда интервью берип туруп 3 нерсе токтолду да. Силер бизге окшош сунний дейт, мыкты элсиңер дейт. 3 нерседен силерге замечание дейт. Эскертүү дейт. Биринчине дейт, сонун түрки тилиңер бар экен дейт. Алар үчүн түрки тил алар биз баарыбыз чоң айтып коет. Кыргыз тили, үчүн кыргыз тил мамлекет тилинде сүйлөбөйсүңөр дейт. Карадым дейт, жогус тилди колдоносуңар экен дейт. Эң туура эскертүү болду. Экинчиси дейт, сөз эркиндигин берипсиңер дейт. Жоопкерчилик кайда дейт. Малайзияда дейт, чектен чыгып кетсең камаласың дейт. Ошондуктан дейт, сөз эркиндиги болгондон кийин сөздүн жоопкерчилиги болуш керек. Ойлонуп сүйлөштөрүнөн дейт. Үчүнчүдөн болсо, динден динге өтүп атканда тыюу салайт, сен соң келгенибизде. Анткени дейт, Малайзияда келип бирок мусулмандар башка динге өт деп мажбурлап атса, камалат дейт.
Шу сөзүм өткөндө парламент угууда айттым. Бул менин душмандарым же ислам динин душмандары көтөрүшүптүр. Негизинен баш өлкөнүн эмелери, адамдары жана саясатчылар. Эме болсочу, эгерде христианды Тусма Бакирулу башка дин таанысын камалатып атат деп. Ал жөнүндө айткан жокмун. Мажбурлап, сени алдап, акча берип өткөзүп атса, мына мисалы баптисттер. Жөн өткөзбөйт кыргыздарды. Үй куруп берет, кимге берет, акча берет, анан башка динге өткөрөт. Ошентип бул жерде ал сөз тыныш козголуш керек. Эгер ыктыяр өз адамды отуп атып, давай мен христиан болгон десе өтөбүз. Бирок ал кишини келип бирөө алдап мажбурлап атса, ал уже тыныш иш. Мына мен бир мисал айтып коеюн. 99-жылы расмий эмес парламент делегацияны мен Ливия жамахарисине башкарып бардым. Муаммар Каддафине жолуктук. Ошондо мен айттым кетип атканда. Эми кечирип коесуз дедим, атайын силерге келдим. Силер мына бүт бар жокто акыс кылыпсыңар. Медицина, билим берүү, бүт бар жокто жаштарга ушу канча миң доллар, 50 миң доллар ушуна берет экен. Мына жашап кеткен үйлөнсө. Бизге да кичине жардам берип койсуң. Биз Кыргызстанды бул 99-жылы кыйналып атабыз, өтө эле кыйналган эл 90-жылдары. Көчө чыгып кетип, эски нерсени сатып, ашка калып, Россияга көчөшүп кетип калган 90-жылдары. Ушуну айттым, гуманитар жардам бербейсиз, атыңыздан берейин десем, эмнеге дейт? Мен айттым, бизге керек болсо баптисттер деди. Казарманга барып, бул Актала эң алыскы райондордун бири. Ошол жердеги чоң үй куруп, үй жокторду киргизип дедим. Анан башка мусулмандарга акча берип, кийим берип, ушуну өзүнө тартып атат десем, ойлонтуп Муаммар Каддафи айтты да, жок дейт. Мындай жардам токтоткула дейт. Анткени силер ошо баптисттердин айырмалар болбой калат. Мына биз мусулманбыз, мына силерге кийим, мына силерге акча, мына силерге үй десеңер дейт. Анда айырмалар эмне болуп калат дейт анда. Ошон үчүн баптистский башка динге өтүп кеткенде тек койгула дейт. Ал баары мусулман болгон дейт. Башка динге өтүп туруп, албетте салыштырат дейт. Салыштырганда дейт, ислам дини жеңет дейт. Баары мусулманча чакшы келип кайтып келет. Тек койгула дейт, берип койгула дейт адамды. Мен бир капа болуп, анан Ливия блокадада өлкөлөрдө жабык мамлекетлер. Мальта Стамбулга келип гостиница чартып капа болуп, мен куруп кетип атам деп, анан ойлосоң туура айтыптыр. Биз калп жол менен эч качан өктөшүбүз керек эмес экен да. Чын жол менен өктөшүбүз керек. Ооба, кыйынчылык бар, убактылуу кыйынчылык. Мына болот деп, мына бүгүнкү күнү президент мисалы мамлекеттик ипотека саясатын алып көрсөк, бир кыргызстандыкты уйлугунан билүү. Мына эң жакшы жол. Биз сатпаш керек эмес, алдаш керек эмес бирөөдө. Долең кош, үй алып бер. Мен айтып атам, ушу бара ушу көч түзөлөт ушул сөз. Демек сиз жанакы динге чакыруу ыкмасы жөнүндө сөз кылып жатасыздар. Кандай ыкма менен ошол мусулман адамын өзүнүн динине өткөрүп атат, Ооба. Эгерде прозелитизм дейт. Прозелитизм бул башка өлкөлөрдө жакшы деп түшүнбөйт да бул. Тиш коюш керек да. Башка өлкөдөн келдиңби? Жергиликтүү калкка тийишпегин. Эми сен буну аны сурап берип атпайсың, башка диндерге кандай каралат, светик мамлекет деп. Светик мамлекетти бизде көбүнчөсү мына эстер мезгилиндеги согушуп аткан атеизмди адаштырат да. Атеизм бул бүт диндер менен күрөшкөн. Бир ислам эмес, христиан, бүт бар диндер менен. Ошол эле жана шаман, паман бар менен күрөшкөн. Толугу менен алып калды да. А светик мамлекет башка түшүнүктө. Буну көп түшүнбөй эле биз светикпиз. Аны дайыма айтам. Макул. Светик деген сөздү мага түшүндүрүп берчи. Да светик деген сөздү кыргызча которуп албай атасың дедим. Жооп бере албай калышат. Светик деген түшүнүк буларды туура эмес да. Атеизм түшүнүп атат, бул светик дегенде. Динди тыйып салыш керек жок. Ошо сиз айтып аткан жана туура. Европада, Америкада светик колдонот. То есть ислам динине тийишпейт, башка динге тийишпейт. Светик ошону түшүнүш керек. Эң негизи светик деген мамлекетте бул дин мамлекет башкарыш керек эмес. Мына мисалы мондолор келип алып туруп, муфтият келип алып, мен кыргызстанды башкарам десем, бул болбойт. Же болбосо христиан өлкөлөрдө жана ксенс, поптор келип алып башкарам десе болбойт, ага тыйыш салынат. Алар бийликке келишкен. Бийликке келсе, алардын бийликке келиши. Ол светикте ошону айтат. Мондолор бийликке келбес деген сөз. Эми кыргыз сөзү менен мондо деп колдонсо. А эми болсо светиктен принципте бүт адамдар укуктары тең. Сен Кудайга ишенесиңби, ишенбейсиңби? Укугуң бер деп туруп. Ошону светикте түшүнсө болот булар. Атеизм эмес бул. Биз көбүнчө атеизм түшүнүп алат. Эми башка диндерге Кыргызстанда кандай мен көз карашым? Бар маалыматтайм, сыйдайм. Мына мисалы христиандык. Бул 19-жылы келген бизге. Россиянын саясаты менен. Анда бизге немистер келген, орустар келген, белорустар келген, украиндер келген. Бирок тарап көрсөк, Кыргызстан тарапын көрсөк, бизде христианство болгон ага чейин. Мына мисалы биз башында жана теңирчи, шаман болуп жашаганда, анан ордуна кийин буддизм келишти баштайт. Мына Сатада бар, эстеликтерде, Скөлдө да бар. Андан кийин бизге эрте христиандык деген бар. Несториан христиандык ошол келген. Ошол Скөлдө бизде суунун астында калган эски өлкөлөр бар. Же башка Кыргызстан жерлерде катса христиан динине чыгып атат.
Анан кийин ислам келген. Ислам келгенде да Кудайга шүкүр Кыргызстанда болгон согушту да арабтар үчүн маани берип атат да. Кыргызстандын ролу ушунда чоң болгон. 751-жылы 8-кылымда ушу талаш согуш болгон. Ошондо бул жактан араб Аббасид халифаттын аскерлери келген, бул жерде там империянын Кытайлардын аскери келген. 3 күн согушкан. Ошондо ата-бабаларыбыз жана башка түрк элдер жардам бербегенде Кытай жеңип кетет эле. Бүгүнкү күнү биз бүгүн мусулман эмес, биз башка динде болуп калышыбыз мүмкүн эле. Биз билебиз эмес. Казактарга, өзбектерге, түркмендерге бүт баары тиешелүү, мактаптар башкирлерге, Кавказга чейин бүт баары тиешелүү. Анткени Кытай келип келди бияка. Ошондуктан бул жерде ата-бабалар чоң ролду ойноп, Кытайга жеңгенде жардам беришти. Ошондон бери бизде ислам цивилизациясы келди. Ошону бизде тандаш керек эле, же Кытай цивилизациясы, же ислам цивилизациясы. Ата-бабаларыбыз ислам цивилизациясын тандады. Ошондо Кыргыз жеринде өтө эле укмуш чоң согуш болгон. Ажым арабтар айтканда анча чоң согуш болгон жок дейт. Бир өздөрү айтышат, ошондо туткунда эки Кытай түштү дейт. Алла кагазды секретин билген дейт. Ошондо бир кагазды бөлүп мусулман өлтүрдү халифатта дейт. Биз китепте чыгарышып баштадык дейт. А ошол Кытай туткундарды каяктан алды ошо арабтар? Биздин жерге да. Ошон үчүн бул ата-бабалар тандаган жолдон биз баш тартышыбыз керек эмес. Даже биздин макалаттар алып көрдүм, любойну алып көрдүм, ислам дини туура келет. Анткени мусулман Кыргыз элинен макалаттар түзүлгөн. Ошон үчүн бүгүн айтам, эгерде ислам мамлекеттик идеологияда айта албаса, иш болсо макала лакаптарды кегирме жоготуш бергилечи. Биз любой макала лакабыбыз бул идеология. Любой макал. Мына даже Бакиевдин кулдук бийликке келгенде мен Кыргызстан сөзүн айттым эле. Пикириңиз кандай дейт? Эки биригип алды дейт. Мен айттым, Кыргыздарда эчтене сөз бар. Эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деп. Көпкө турбайт деп. Айтканда көпкө турган жок да. 1-2 жылдан кийин эки жак бөлүнүп ичпеди. Ошондуктан көп нерселерди биз макалаттан издесек, бул биздин идеология ушул жерде жатат. Анан бул жерде парламент угуду уктуңар. Теңирчил өлкөгө кирип алыптыр, айтышты. Качан биз каттайсыңар дин катарын деп. Теңирчил дин эмес. Фетишизм да дин эмес. Жана абирма адам колуна, бутуна керек болсо аспабына сыймаганда бул дин эмес. Булар ошол мезгилде адамдардын дүйнөгө көз карашы жаралып атат эле. Мен ал адам жанына дүйнөнү таанып атат эле да. Мүшүм күн күрөп атат, мүшүм жамгыр жаап атат, мүшүм түн келип атат, мүшүм жана күн айды жаап, ай күндү жаап, зат менен ошол адамдар жооп таппай, ошол сыйынчу эле да, күнгө, ташка, сууга, бул дин эмес эле. Буну биз эме дейт, дүйнөгө көз караш дейт да. Теңирчилик ушундан калган. Бирок теңирчиликтен кийин мен сизге айттым азыр. Буддизм келди, эрте христиандык келди, кийин ислам келди. Теңирчилик ошондой жок болгон. Азыркы теңирчилер бул чет өлкөлүк проекттер. Ал чейин бизге жөнөтүп көрүшкөн. Жана адвентист 7 дня, белый братство, анда мындай жөнөтүп секталарды. Бирок кыргыздар, өзбектер, башка улуттар ончо келген жок аяка. Эмне дегенде миссионерлер европалыктар. Көз караш, бизге окшобойт. Фамилиялары кара салып бүт бар ушулардыкы. Проектчик ачпады. Өткөндөр болду, азыраак болду. Анан бул ойлонуш чет өлкөдө. Токтоп. Теңирчилик проект кайра жаратайлы. Теңирчилер өздөрүнөн чыккан мурда деп. Анан кийин ошо биздин фамилиябыз менен, атыбыз менен көз карашы биздикиндей, кыргыздыкындай. Казактар казактыкындай ушулай чыгып алып теңирчилик айтып атпайбы? Мурда теңирчилик эч кандай тиешеси жок. Булар самозванецтер теңирчиликтер. Бирок да бир айтып коелу. Кандай теңирчилик болсун, булар дин эмес. Ошон үчүн дин комиссияларды катуу өткөрүп атат. Катуу үчүн дин болуш керек. Кудайга ишенгенден тышкары өзү пайгамбарлар болуш керек. Китептер болуш керек. Димоны бир китепке баш ийиш керек булар. Библия, Тора, Куран ушундай болуш керек буларда. Ошондуктан бул жерде диний комиссиянын саясаты турат. Эме теңирчилер деле кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн үнүн айтууга эме барбы дейм да, укугу барбы дейм да, мисалы ар түрдүү аянтчаларда мыйзамды бузуп атса. Мүмкүн мыйзам бааны тең карайт. Сен мэрияга кат жаз. Мэрия уруксат берсе көрө бер. Мындан тышкары эки иштен болсо, жанагындай бузукулук кылыш керек эмес, кастык кылыш керек эмес. Алар Аллахка чейин пайгамбар үчүн асылып кетип атпайбы? Андай нерсе кылмыш кодекс менен токтотуш керек, кылмаш керек алар. Эч ким укуучу башка бирөөнүн диний сезимине катуу тиги, мазактоо, шерменде кылуу Конституцияда жазылып турат, и закондо жазылып турат, мыйзамда жазылып турат. Жана агай тиги ислам партияларга уруксат берүү хаоска алып келбейби мамлекеттин ичинде? Анткени азыркы ислам динин түшүнүүнү кабыл алсак, Кыргызстандагычы ар түрдүүлүктү кабыл ала турган болсо, хаос жаралып калбайбы мамлекет ичиндечи? Эң ажыратып алат. Мына бүгүнкү күнү Кыргызстанда 205 саясий партия. 205 партия туруш бербейт да. Болгон 4-5 партия туруш берип атат. Америкада да. Айтады партиянын чектеген жок эч ким.
Аяқтағы жүздеген партиялар бар. Бірақ республикалық демократиялық партиялар береді дауысталар. Үшін елесін қабылдады. Мен саяси партия түзген, ешкім жоқ қол сөзге жалғыз қала берсін. Бүгінгі күні Қырғызстанды өкінішті тура емес жолмен саяси партиялар түзіп отыр. Бұны айтып кетішіміз керек. Мына мысалы біз ескіден түптелген партияларбыз. Қырғызстанның тұңғыш партиясы біздің партия. 90 жылы түзіліп, 91 жылы Қырғызстан көзқарасы болғанда 4 октябрь күні біз юстиция министрлігінен ресми хатын өткенбіз. Бірақ 2010 жылы партиялар рұқсат бергенде партиялар тура емес жолмен кетіп қалды. Даже извращенный формада кетті. Мысалы бір миллионер бар, так партиялар рұқсат берді. Значит, енді мені шайлайды, округқа шықсам. Шынары миллионерлер шайлап кезінде. Мысалы біз кезде ел шайлап атқанда, таза жолмен шайлап атқанымызда байлар өте жақсы өтті. Ол мысалы Байболов, Қуатбек, Данияр Үсенов, Тоқсан Шайлиев, аз өткен. Олар даже айтып өтпеймін, бірі 5-ке жетпеген депутаттар. Бірақ саяси партиялар рұқсат бергенде миллионерлер отырып алып, ұстап жасылы, мына ақша елге таратылады. Ақшаны талап елді бұзып түсті. Бүгін ақиқат айтып көрсемек, мен үшін саяси партия парламент система бізде іштебей алды. Текебаев Қаполатбаева мен ең жақсы система кезінде біледі, парламент системаны, ана бас тартып президент системаны садже партиясы қойды. Айлас сағас келісті садже. Не дегенде партиялық системаны өлтірші. Осылар да өздері ақша таратқанда şu партия түзгенде, аншыды атамекенде бір үйші бар мүшеде. Şu саяси партияға ішіміз түкті. Қай шайлы болмасын, ақша тарату баштады. Шайлы комиссиялар сатып алу. Даже жийтік бір болса, бұрмалап, аны башқаша беру борылып, шайлы комиссияны сатып алу башталды. Ерішім қалады. Ошон үшін референдумда 21-ші қолда берішті қой, парламент система болу өткен. Бізге бір адам башқарыш керек депті. А парламент системада жауапкершілік жолын кетті. Егер президент башқарда бір адам жауап берсе, написал Жаманов, Ақаев, Баки, Жаманов отпайыз ба? Парламент система болса, кімді Жаманов аласыз? Олар даже дауыс бергенде, жасында беріп қойып, парламент отырғанда. Жазалаш, кімді Жаман көрші біліп аласың. Осондықтан бір адам башқарыш етті, бір президент сайлауын таңдау болды. А парламент система өзін өзі өлтірді. Андай болшы керек емеслі. Осыны өзі тоқтаушы керек, тоқта. Бұл партия қандай түзілді, ақшамны түзілді. Қана, тоқ шайлемесіне ақша тарататын, шоны партия билікке келетін, қол қойып партия деш керек. Мына бүгінгі осы партия қалдықтары бар. Бірақ, Құдай шүкір азырмал система өзгерілді. Бірақ, sadece партия аяқшын бар, жоқ. Мен амны кеңеш отқанда, келе өкөз жақшы мәмеде, Құдай шүкір. Көп нәрсені ұласа болды. Жоқ үшін конституция проект жазылған айтқан садырыны мына біздің проекттер. Бұл жерде бардығы мұдағыдай бір оқытан шайлаш керек. Ел өзін елейін өтке боласын депті. Азы қайра партия система қалдырып қойсы, қайра ақшамен бітетті. Айтқанысы бұл болды. Sadece бар ойда, өкінішті. Теге діни партияларға рұқсат беріле тұрған болса, бір ғана эле ислам динин негиз туткан партияларбы, же болсо христиан партияларына да рұқсат берилиш керек пе анда жалпы? Бұл уже болбай алды. Мына азыр конституция 21 өттү. Ал жакта жазылып калды. Дин негизинде партия түсү болбойт. Мына кечээ декабрь аягында каралып аткан дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзамда ал жакта жазылып калды. Дин негизинде партия түсү болбойт. Бул уже болбой турган тема болуп калды. Эгерде ушундай конституция алым салса, ушу темага кайтып келсек болот. Азыр болсо, азыр сүйлөгөнүбүз просто негизи жок болуп калды. Эме негизи сиз тарых боюнча окугансыздар, тарых илими боюнча. Тарыхчымын, бирок философия илимдери боюнча. Ошол боюнча да, ошол Киевде окуп турса, философияны кызыктардан. Тиги тарыхка көз чапыра турган болсок, негизи мамлекет менен дин дагы бекеринен бөлүнгөн эмеспи дейм да. Мисалы, дин бул жарандардын өзүнүн жеке ишеничи, жеке жашоосунун бир бөлүгү катары. А мамлекет бул жанагы биз сүйлөшкөндөй светтик негизде ар түрдүүлүктү сактай билген ислам дини болобу же христиан дини болобу ошондой бөлүнгөндө анан өнүгүүгө багыт алабы дейм да, мындай тынччылык орноп ортодочу. А эгерде экөөнү бириктирип, мындай айландырып, аралаштырып жиберсе, жана сөз кылган биримдик дагы кыдырап, ар түрдүү биз каалабаган окуялар катталып кетеби дейм да. Мисалы, баягы бир статистиканы карап көрдүм, эң кызыктуусу. Европа өлкөлөрү, мисалы Жаңы Зеландия, ислам динине эң жакшы шарт түзүп берген мамлекеттердин катарына кирет экен, мисалы. Батыш ошол өлкөлөрүчү, Европа өлкөлөрү. Мусулмандар ошол жакта өзүнүн өтө мындай комфорттуу абалда сезишет экен да. Кызыктуусу да, мисалы. Мүмкүн биз ошондой ар түрдүүлүктү орнотууга
багыт алсак тууралуу деймин да. Бул сиздин оюңузду толуктайбы менин оюм же болсо? Жок, мен карама каршы пикирдемин. Сиз айтып аткан нерсе бул негизинен христиандык мамлекеттерге айтсак болот. Ал жакта толерант деген сөз бар го, бири-бирин чыдап айтылат булар. Ошон үчүн ал Францияда Гутеноттордун түнү деген бар, Варфоломеев түнү деп айтылган бар. Ошондо католиктер протестанттарды кырып салган, муздап салган. Аял киши, эркек киши, жаш бала баарын муздап салган. Мындан есе көп болгон христиан өлкөлөрдө. Жана инквизиция деп койгон, кишине каршы сүйлөсөң да сени байлап коюп өртөп салат эле. Бул баары христиан өлкөлөрдө болгон. Ислам дини өзгөчө башка. Ислам дининде сен эгерде башка динде болсоң да ошол мамлекеттин мыйзамын урматтап, салык төлөп тур, сага эч ким тийишпейт деп. Мына кечээ бир видеону көрдүм, еврейлердин бир раввини сүйлөп атат. Мен Израилге каршымын дейт, анткени жөөттөрдү жаман көрсөтүптү дейт. Биз эч кандай иудаизм тиешеси жок, сионизмге дейт. Ошондуктан бизге кайра мына Осман империясына окшогон бир мусулмандар империясы түзүлсө, биз жөөттөр үчүн жакшы эле дейт. Анткени биз өзү эркин сезчилик дейт. Жөөттөрдөн азыр мусулман жөөттөр катып согуш атпайбы? Иуда бул биз согуш жаман көргөн сионисттер. Булар иудаизмге токи жөөт болобуз, башка тиешеси жок. А чыныгы жөөттөр иудаизмге биз жок. Мусулмандар менен биз ынтымак жашап кеткенбиз. Мисалы Европада сиз айткан мисалда, Европада жөөттөрдү кунтуктап өлтүрүп атканда Осман империясы баарын кабыл алган. Бүт жөөттөр качып Европадан Осман империясына келип түрктөмө жашаган. Ошондуктан бул жерде ислам дининде совсем башка принципте. Мына мисалы эми жана көпчүлүк ишенмегендер же болсо сөзүм жетишпей калса, Сулейман Великолепный деген сериалды көрүшүп атат түрктөрдөн. Ошону карап көрсүн, кандай башка диндер мыкты жашашы, ошол эле жөөттөр, ошол эле армяндар, башкалар. Ошол менен айтканда эки эле принцип керек. Жакшы жашаш үчүн. Алар ушул жашаган мамлекеттин мыйзамдарын урматташ керек, баш ийиш керек мыйзамдарыбызга. Экинчиден болсо салык төлөш керек. Башка аларда эч талап жок. Ошондуктан бул Кыргыздарда да эч качан жөөттөрдү башка нерсе кунтаган жок бизде. Кыргыздар канчама тарыхы эң эски байыркы тарыхы бар бизенбиз Борбут Хасида. Эч кандай нерсени укпайсыз ал жакта. Кыргыздар мусулман бирөөнү аны кунтуктады деп. Но бул жерде эми толеранттык жөнүндө сөз келсек, ооба бүгүнкү күнү Европада ошол эле исламда нерсени киргизип атат. Сен мыйзамды урматта, салык төлө деп. Ошол эле Европанын, Жаңы Зеландияны, Австралия жакта алып көрсөк, же Европанын өзүн алып көрсөк, Американы алып көрсөк, мусулмандар мыйзамды урматтап, ал жакта салык төлөп атса, эч ким аларга тийишпейт. Ошол жол менен Кудайга шүкүр жашашып атат. Миллион деген диаспорабыз. Эми терроризм жөнүндө биз сөз кылышат экен, мен айтып коелу. Ислам дининде айтылган, күнөөсүз бир адамды өлтүрсөң, сен жалпы адамзатты өлтүргөндөй болосуң деп. Ошон үчүн террорист болгон адамдар мусулман эмес. Ислам дини сиздей баардыгы түшүнсө абдан жакшы болмок дейм да, ошол терроризм темасы боюнчачы. Өлүм жазасына кайта турган болсок, Кыргызстанга өлүм жазасы кириши керек деген ойдосу, мыйзам катары. Биздин реалдуулукта ошол кандай иштейт? Мисалы, мыйзамдардын жанакындай абалында адилетсиз чечимдер чыгып кетпейби Кыргызстанда? Ошол үчүн өлүм жаза тыюу салды мен киргизгенмин. Көп таң калат азыр. Өзү азыр колдоп атат, кайра бирөө өткөндө өзүмө демилгечи тыйыл экен деп туруп. Мен адам укук боюнча комиссиянын төрагасы болуп, анда президент Акаев эле ошонун астына комиссияны жетектегенде оппозиция катарында. Ишиме киришкен токтотосуз дедим президентке. Айлык төлөбөс деп, ана макул болгондо ошону жетектегем. Ал мага сунуш менен чыккан. Сиз жетектеп бересиз деп. Макул деп жетектегем. Өзү депутатмын, оппозициялык. Ошол мезгилде адам укук боюнча комиссияны жетектегем. Ошол мезгилде түмөлүм баарын кытырып койдум. Адилет сотугандар көп экен. Өзгөчө өлүм жазага кетип аткандар. Анткени тергөөчүлөр план деген бар да бизде. УКМКда, МВДда пландарды карабыз деп эле, ал мезгил азыркы мезгил эме, ошол мезгилде айтып атам мен, Акаев мезгилинде, Бакиев мезгилинде. Уруп тепкилеп, колго түшкөн адамдарды мойын алдырып чыккан да, сен азыр өлтүрдүм дейсиң, сен азыр удадым дейсиң, тонодум дейсиң, сага биз азак сок беребиз, болбосо өзүнө кыйнайбыз, туган уулуңа да салабыз деп. Анан көбүнүн мойнуна алып чыккан да. Жана Сталин мезгилинде мен таң калышым да, мен үчүн враг народа болуп, менмин деген 18 жылда маршал болгон Тухачевский. 18 жылда маршал болду. Мен үчүн өзүнө Англиялык шпионмун же Япониялык шпионмун деп жазышып атат булар. Калинин премьер-министр алды аялына шпион деп чыккан, Англия шпион деп. Караса, ошол эле мезгилде тергөөчүлөр өтө эле көп кыйнап, анан чыкарып аялын камап, балдар кыйнап, мойнуна алдырышкан да. Эми тууганың үчүн ар нерсе барасың да. Бизде бут нерседе ушуну угуп кеткен экен да. Түмөнгө кыдырып жолуктум аларга. Анан 1998 жылы жалпыга маалым тиешелүү
адамдық декларациясы ол Birleşmiş Milletler кабылган. Ошо 50 жылдыңда мен Акаевка доклад жазып берем. Ал өзү өтүндү, мага жазып бересиз деп. Ошондо эки сунуш киргизсем. Биринчиден Кыргызстандагы СИЗОлор, колониялар бардыгы Ички иштер министрлигинен юстиция министрлигине өтсүн. Юстиция министрлигине өтсүн деп. Не дегенде булар Ички иштер министрлигине караганда тергөөчү өзү камайт, еще барып СИЗОго колониялар кыйнайт, ол тепкилейт мойнуна. А эгерде Ички иштер министрлигинен биз бөлүп койсок юстиция министрлигине, анда тергөөчү кире албай калат. Уже башка министрлик башыйып калат. Аны гумандаштыруу деген маселе келип калат деп. Кабыл алдыны президент Казми киргизди. Экинчиси болсо өлүм жазасына аткаруучуна мораторий киргизүү деп сунуштады. Анткени көп күнөө сотуп калыптыр. Эгер муну киргизбесе көп атылып кетет деп туруп. Акаев ошону колдоп, жакшы жактары айтып атпайм, ар бир адамды жакшы жаман жагы болот. Акаев туура таптым, эки мен сунушумду колдоду. Ошондон бери 98 жылдан бери адамды өлтүрүү кырсаны токтогон. Анан эми Мичнос өлүм жазаны кайра мен талкуулап атам. Себеп бир биз эмес, башка өлкөлөрдө да башты ооруткан эң чоң маселе жемкорлук, коррупция. Жайып атат Кытайда эң чоң кылмыш коррупция эстелет. Ошондо артылат. Мусулман өлкөлөрдө баш кесилет. Бизде болсо тусуп коет, чип кетип атат. Анан былтыр 23-жылы мен Ленинский районго депутат коюп атканда теледебаттан айттым да, урматтуу президент мырза, Садайни, урматтуу УКМКнын төрагасы Камчинин, булар жарабайт экен. Кустурасаң кой бересиң, жаштар айтып атат. Бизде урда-бурда алып кийин төлөп коюп бир бөлүмүнө. Чип кете берсең, ушундай кылыш керек экен деп саясатта тура идеология өтүп кетип атат дедим. Андан көрө кусалы. Кускандан кийин мисалы 20 жыл камалатылган болсо 10 жыл камап койгула. 15 жыл камалатылган болсо 8 жыл камап койгула. Бул башталып үлгү болсун. Мисал болсун башталады. Ошондон кийин эле сразу 2-3 айдан кийин Садыр Жапаров камчы ташыйт айтышты. Айттым, булак салышат, Кудай шүкүр. Биз азыр кустуризацияны экинчи этабын өттүк дейт. Биз азыр камайбыз, кустурабыз, бирок эркиндикке бошоп коебуз. Камайбыз. Мен кечеде 2025 жылдын биринчи күндөрүндө Камчы Ташиев, анын биринчи, экинчи январда кайрылуу жасады. Ошону айтты. Биз эми камайбыз, чыгарбайбыз деп. Чымкарларды. Ушундай Кудай шүкүрсүнө күрөш керек. Бирок оңолбогон жемкорлорго өлүм жазасын киргизиш керек. А бир адам ойлонуп да, мен ушуну удай өлүп калышы мүмкүн, атылып кетиши мүмкүн экен деп туруп. Ошон үчүн буну кайра киргизиш керек. Бул бир. Экинчиден болсо педофилия. Педофилия жылдан жылга чейин күчөйүп атат. Ошол педофил жөнүндө 4 мыйзамды мен киргизгенмин. Көп мага тийишип атпайбы? Жаш аялыбыз бар, педофил деп айтып токтот экен. Мен аялдарым 18 жаштан жогору болгон деп. Мен жаш бала үйлөнүп алган жокмун деп. Бирок ошол мезгилде айтып атам, ким педофилия жөнүндө мыйзамды киргизди? Жалгыз мен. Мени педофил датасына мен киргизген мыйзамды дедим. 4 мыйзамды киргизгенмин. 2014-2005 жылдары. Биринчиден, педофил камалса, аны өмүр бою эркиндиктен ажыратуу керек, түрмөдөн чыгыш керек эмес. Экинчиси, химиялык кастрация. Аны ушундай химиялык жолдон чыгып коюш керек, бул жагы иштеш, асты жагы иштеш керек эмес да. Үчүнчүдөн, эч кандай мунапыска амнистия же болсо мөөнөттөн алдын түрмөдөн чыгыш керек эмес. Тыюу салынып коюш керек, өмүргө түрмөдөн чыгыш керек. Төртүнчүдөн, педофилия башка беренелер бар да, тийишкен боюнча булар эми өмүр боюнча жазаланбайт. Бир 5-6 жыл өтө, 8 жыл өтө тигине жаш бала тийишип койгонунда булар жумушка албоо, соттолгонбу жумушка албоо деп туруп. 4 мыйзамдан 3-үнө кол койду президент Атамбаев. Химиялык бычуу жөнүндө кол койбой койду. Анан 6-чы чакырыш келди, бизден кийин депутаттар бир маалда карасаң, өлүм жазасы жана өмүр бою түрмөдө отурган нерсеге дагы башка нерсени киргизип коюшту булар. 20 жылга чейин камалат. Ушуну сөзү киргизип койду да, эми таң калаттым да, эмне үчүн асы өмүр бою кетпей 15-20 жыл камалып атат десем, карасам 6-чы чакырыш депутаттар менин мыйзамымды алып коюшту. Сыртка чыгарып коюшту. Башка нерсе киргизиптир. Бул гумандаштыруу деп Европадан каржыланып алар. Кылмыш кодекси гумандаштырыш керек деп туруп, ошол нерсени алып салыптыр. Ошондон мен кайра айтып атам. Эгерде өмүр бою жазаны алып салсынбы, алып салсынбы, өлүм жазасы киришсин. Бос педофилия токтобойт буякта деп. Адамдар коркуш керек. Биздин сот системаны ала турган болсок, мисалы тергөөнү ала турган болсок, ойлоймун да, баары бир биринчи мүмкүн ошолорду жакшыртууга көңүл бура турган болсок, тергөөнү мисалычы, андан сот системасын жакшыртып, чындыгында адилеттүү чечимдер чыга тургандайчы, уруулардай жазасын алып, күнөөсүздөр акталып дегендейчи. Андан кийин ошол темаларды козгоп, киргизүүнү талкууласак туурабы деймин да.
Кытайда мисалы өлүм жазасы бар, бирок ал эффективдүүлүгүн бербейт экен. Жакында эле окуп чыктым эле, кызыгычы. Эффективдүүлүгүн бербей эле жемкорлор кандай болсо ошондой эле бар экен жемкорлорчу. Кандай эле мамлекеттин казынасын уурдап атса ошондой эле уурдап жатышты. Мисалы эффективдүүлүгү канчалык даражада болот деген суроо да. Жана бабак десек кетпедик, Америка бар. Ошол иним 2011-жылы мага сунуштап, ажеке дейт, өкмөттөн парламентте түзүлгөн чоң делегацияны башкарып Грузияга барып келиңиз дейт. Саакашвили реформаны үйрөнүп келели. Тырсам болмай деп. Макул дедим. Анан чоң делегацияны башкарып Грузияга барганда Саакашвили менен учраштык. Ал бир жагы жакты мага. Мен айтканым менен силер ишенбешиңер мүмкүн. Өзүңөр көргүлө деди. Анан басмысын көрдүк. Ички иштер министрлигине бардык. Министр доо. Бүт баарын бир күндө айтып, эртеси жаңгырана болду. Сотто бир күндө алмаштырып, прокуратура баарын алмаштырыптыр. Бажы кызматкерлеринин Баарын алмаштырып, кайсы мамлекет кызматта бар мындай чоң акчалана баарын алмаштырыптыр, күч органдарда. Анан кырсаң келип, Бабановго баяндама бердим. Ошондо баарын көрүп матаклап бердим, ошондо үйрөнүп келди. Анан жогорку кеңеш сессиясында өкмөт отурат. Премьер-министрден баштап, аби министри сот беришти баштады. Мына мисалы МВД министрине айтты. Кечирип коесуз, Грузияда бир күндө баарын айдап, эртең жаңынан кыла аласыз? Жок, биз дайыр эмеспиз дейт. Саламаттык сактоо министрлигине кайрылдым. Мына Грузияда тамак берүү эң чоң коррупция экен. Силерде көп акча бөлүнөт. Бейтапканаларга тамак алгыла деп туруп. Шунан баш тартып туруп, реформа кыла аласызбы? Саламаттык сактоо министрлигине кыла албайм, дайыр эмеспиз дейт. Бир да министр дайырмын деп айткан жок да. Ошон үчүн мага бир ой келди да. Мына тарыхчы катарында айтып коеюн. Большевиктердин ойлору башына жакшы эле. Кийин башкалар кеп калды. Ата биринчи большевиктердин ою жакшы эле. Калышалчылыкты жок кылып, элге жакшы жашоо түзүп беребиз деп туруп. Ошондо Сергей Киров деген болгон, бул Ленинград обкомунун биричтиктери. Ошол айткан сөзү эсимде да, тарыхтан окуганбыз. Завод, фабрика, имараттарды, үйлөрдү бузуп дейт, эртеси тургузуп койсок болот дейт. Бирок аң сезимни, адам аң сезимни бузуп кайра түзүп тургузуп коюш мүмкүн эмес экен дейт да. Жылдар керек экен дейт. Ошондуктан Кытайда айтпайсың, бара сиңет. Коррупция буруш жаман экен, өлүп кетесиз, атылып кетесиз деп туруп. Бара бул жок болот. Азыр президентибиз менен Камчы Ташиев айтып атпайбы, бара жок кылабыз коррупцияны деп. Ооба, ал үчүн катуу күрөш керек, натыйжасы болуш керек. Эл коркуш керек, адам коркуш керек коррупция болгон дегенде. Анан жана саясатта айтып атпайбы, чалдар кетип жаштар келсин. Бүгүн камалгандан баары жаштар, коррупционерлер, жемкорлор. Жаштар болуп атпайбы кызматка. Бүт камалгандар жаштар болот деп жатат жемкорлор. Эми Грузияны алып көрсөк кайра. Грузияда ошол мезгилде эми сырткы донорлордун жардамы менен очогон чоң айлык коюп коюшту жаңалгандарга. Сиз удава кылып, мына силерге чоң айлык. Сот болосун, прокурор болосунбу, тергөөчү болосун деп. Бизде да мына соттун айлыгын өтө көп көтөрдү азыркы бийлик. Бүгүнкү күнү алган айлыгын эч ким албайт эле соттордон. Бирок кайра эле камалып атпайбы? Ар жумада окуп атабыз. Тиги бул сот кармалды пара менен деп туруп. Бул коррупцияны кармалды деп. Тергөөчүлөр боюнча да ушундай сөз кетип атат. Акча алып, ал ишти жаап коюп атат, же болбосо күнөсү адам камып атат деп. Ойлонуп көрсөң, ошол Сергей Киров сөзүнө келип атам да. Адам аң сезим буруш кыйын экен. Ошондуктан эгерде Грузияны жол менен биз барсак, бир күнү бүт МВД, прокуратура, бажыкана, соттун баарын алмаш эртеси жаңыларды алса, аларга тиешелүү көп айлык топ коюшубуз керек экен. Сен кызыкпа парага, мына сага айлык. Үйүң жокпу, мына үй деп туруп. Тем более мамлекеттик ипотека үй турулуп атат. Бажыса камсылып атасыз, кызыкпаган нерсеге деп туруп. Ушуну шарт түзүп беришибиз керек экен. Эгерде эски адамдарды ошол айлыгы менен, же кишинен көтөрүп айлыгы менен биз иштетсек, баары артынан карайт экен да. Мага чейин иштеген соттор, прокурорлор, тергөөчүлөр баары эки этаждуу особняк куруп атты. Баары Land Cruiser же болсо жана мен машинаныша түшүнбөйм. Англиядан чыккан машина бар го, Range Rover, ошолорду баары минип жүрөт дейт. Менде болсо андай нерселер жок. Мен да алышым керек деп алат да. Ошондуктан мындай нерсе балта таап кесип коюш керек мындай жолду. Сен аркан карап алдың кара, мына сага мамлекеттен үй, мамлекеттен жогору айлык, мына каалагандай иштей бер деп тур. Артын карап деп. А берки урдагандарды баары кустуруш керек. Камчы Ташиевич мага жагып атат. 95 жылда бери биринчи депутат болгонунда айткан бүт жемкорлорду телевизордон көрсөтүп соттотом деп. Депутат, мен анда билбептин депутаттан колуна келбегенди. Президент программасы экен. Мен депутат катарында айтып атам. Ошо программаларын бүгүн Камчы Ташиев мына президентке таянып шишти кылып атат. Ошон үчүн эски урдаганы баарын срок давности караш керек эмес. Бул 90-2000 жылда урдаган экен деп. Бул кустуруш керек, эл ишениш керек. Ошон адилеттүү жүрүп атабы азыр?
ошол аракет азыр кандай ойдосуз? Мен ойлап атам, бүгүнкү күнү өздөрүнүн саясатын оңдоп, жами айткандай, эми жемкорлорду чыгарбайбыз, камайбыз деген саясат туура. Жок, кустуртуп чыгара берген туура эмес эле. Анткени жаштар көп алтып айтат экен да, жами айткандай. Бизди 20 миллионду алып, 18 миллион берип койсо 2 миллион жашайбыз дейт экен да. Жемкорлор менен президенттердин баары эле күрөшкөнбү деймин да. Жок. Сөз иретинде да. Мындай күрөшкөн жок. Мисалы, Аскар Акаевди алып көрсөк, ал байкуш, академик да окумуш дейт. Мен ишин билбей акырында айтпадыбы, телевизордон көрүп атпайбызбы? Ошол мезгилде телевизордон көрсөтчү, Жогорку жыйынын, президенттин жыйынын, ошондой айтып атпайбы? Коррупцияда 7-нчи этажга, Акбүндүн 7-нчи этажына келип калыптыр, 7-нчи этажда өзү отурат. Жакын бир экөө менен, госсекретарь менен. 7-нчи этажга коррупция келиптир деп атпайбы? Айланасын айтып атат уже. Ошондуктан айланасы менен күрөш керек биринчиден. Бүгүнкү күнү мен ойлоп атам, президент камчылашып жакын туугандарын камаганды туура. Башкалар көрсүн, туугандар да аябайт экен деп туруп. Жана имандуу бийликте тууган жок дегендей. Камай бериш керек, тууган болот, ким болот, башкалар үнгө болот. А эгерде тууганын камага койсо айтат да, а почему ему можно, а мне нельзя дейт да. Ана бир болсо президенттин ташып тили кысып коюп калат да. Сен өз тууган камага койдуңбу? Эмне мага асыласың дейт да. То есть оппозицияга курал беришет. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул саясатты күчөтүш керек, айланасын тазалаш керек. Өкмөт тазалаш керек. Мына бүгүнкү күнү кызык нерсе болуп атпайбы? Президент ишенип, премьер-министр өзүнүн адашына көз болот, Жапаров Атылбектичилер. Фонда салык инспекция коррупция чыкты. Эл таң калып атат да. Президент премьер-министр ишенди, премьер-министр салык инспекция ишенди, эң чоң коррупция шатын ичип атат деп. Мындай нерсени башынан тийип салыш керек. Анан адамды койгондо кызматка ар бир жагын эсептеп, изилдеп чыгыш керек да. Аскар Акаев кайра мисал келтирейин, биринчи президентти. Таң калчу эле. Бүгүн бир адам кызматка коем, эртең 180 градус өзгөрүп кетет дейт. Жакшы адамды коюп жаман болуп кетет деп атпайбы? Ошондуктан адамды бул жакта эми кадр саясат. Бийликтин үстүнөн көзөмөл керекпи дейм да, эл тарабынан, коомчулук тарабынан. Кадр саясат аксабаш үчүн калыс болуш керек бийлик. Жынысына, жашына, көз карашына карабай адамдын имандуулугун караш керек. Бул бурдабайт. Кудайым коркот. Акыретин коркот деп коюш керек кызматка. Эшиди коркман адамдар кое берсе, мен кылып берем деп койсо, мына көрүп атабыз. Яна кыздар жакшы, мен айтып атпайм, макалга лакаптарды окумуш да биздин. Мактаган кыз тойдо сурат дейт. Өзү мактаганды эч качан коюш керек эмес кызматка. Мен деген адамды коюш керек эмес. Бүгүнкү күнү өкүнүчтүү ушундай адамдар айлансын көп болот. Теге чет өлкөлүк агент мыйзамы боюнча сөз кылгым келип жатат. Сиз ушул мыйзамды кабыл алуу аракеттеринин башында турган адамдардын бирисиз. Буга себеп эмне болду? 2014-жылы бул мыйзамды жазганмын. Жазып туруп, анан мага демилгечи катарында Мадалиев Нуркамил жана Надир Нарматов кошулду. 3 депутат атынан киргиздик. Биринчи окуудан өттү. Атамекен депутаты Никитенко комитет башчысы эле. Өткөрбөй нерсе өтүп кетти. Эмполорду баарына каршы чыгып койду. Өттү. Биринчи, экинчи окуудан. Үчүнчү окууга келгенде бир мага Америка чакырып калды. Эл аралык комитети менен, эл аралык комитет мүчөсүнүн. Анан мага билет албай коюптур, төлөбөй коюптур. Баары учуп кетти, мен калып калдым Кыргызстанда. Анан эл аралык комитет төрагасы чыгырсам, американчы айтты, биз эгерде Турсунбай Бакини жөнөтсөк, бул биздин биринчи душманыбыз дейт. Анда Америкада бизди жетекчилик кылышат дейт. Бирок виза ачылдыбы десем, ажеке дейт. Өзүңүз бара бересизби дейт. Акча таап, эң арзан билет алып $1000 Атлантик деген бир фирма ачылып Түркияда. Атлантас бу бизге деген. Ошол аркылуу Нью-Йоркко барсаң, депутаттар уже Вашингтонго кетип калыптыр. Биздин элчибиз тосуп алып, Кушубеков талай. Ажеке дейт, биякта 2 жолугуш болду, калган Вашингтон болду дейт. Анан автобусу мени узатып койду, Вашингтонго кирип барсам Конгресске. Ал жакта депутаттар мени көрүп, мына ушуну урушкула дейт. Гейлерге каршы мыйзамды автору ушул дейт. Чет өлкөлүк агенттерге ушул мыйзамды автору дейт. Бүт Американ конгрессмендердин жүзүн мага бурутуп койду. Анан депутаттар максып кетти, Американ депутаттары токтола дедим. Силер деген Америкада чет өлкөлүк агенттер боюнча мыйзамдар бар. 1938-жылы кабыл алынган. Өткөн кылымда дедим. Сен кимден коркуп атасыңар дедим. Мына силердин эмполорго каршы мыйзамдар бар экен дедим. Силердин кийинки чоң мамлекет Россия. Россияда 2012-жылы кабыл алыныптыр. Алда кимден коркот дедим. Биздин Кыргызстанда болгон 12 000 аскерибиз бар. Чегарасы ачык. Калган дип келет, калган чыгып кетет дедим. Бизге абада керек дедим. Кайра чакырбайм мыйзам дейт. Жок, кайра чыктыңыз, чакырбайм дедим мыйзамды. Алынсын. Мен кечин
Бұл жерде мен мына Америкадан бір күн ерте, 2 күн ерте ұшып кеткен Қамек Иманалиев, комитет төрағасы жетіп барып, қалып айтып қойып тұр жоғарғы кеңеске. Жоқта қояз десе шығып трибунаға, мен Тұрсынбай Бакинмен кеше Америкада болғанмын дейді. Автор айтты дейді, мыйзамды күзге алдырып қой деп айтты дейді. Айтқан жоқ, біз Құдай айтады, сөзді айтқан жоқпын. Оқшанты бұл сөзді таянып күзге алдырып қойыптыр. Күзде бары шайлауға аттанып, чемодан настроение болып тұрып, жаңа келген 6-шы аптасы жоғарғы кеңес, ал жақта Жанар Ақаев менен Чолпон кемеле да Жақупова 2 басшыл менің мыйзамым жоққа шығарып қойышты 6-шы шақырылышты. Ана 7-ші шақырылышта Құдай шүкір Надира Нығматова келді. Құдай шүкір деп отыр. Кейін ал болса мыйзам өтпейтілі. Ошо қайра эксперт комиссияның жетекшісі мені қылып, Құдай шүкір шу мыйзамды өткөрүп алдық. Президент қол қойды сразу. Бұл мыйзам не керегі бар? Жаңа айтқандай, біз Қырғызстанды проходной двор қылышымыз керек емес. Қалан келіп қалан шығып. Biz o Amerika же Россияда гілеген бір держава емеспіз. Оба Қырғызстан тарихында болған ұлы держава. Бұл 8-10 қылымы тандық. Бірақ асыр біз андай чоң мемлекет емеспіз. Біріншіден, екіншіден болса, Қырғызстанда авалды тегін жемі жаққа түртіп салынмайды. Да екі түсті революциялардың бойынша Украина, Грузия, Қырғызстан үші лидер. Burada İslam memleketlerinin қалаған екеді тінчілі. Алып көрсек, Қырғызстанда ең оңай екен да. 10 000 адам шығарсаң, ақша беріп. Же болмаса гүліп қойсаң, басқа себебіне шығып тұрып ақ үйді алып қояды. 10 000 да керек емес. Анан азырақты. Сондықтан бұл жерде шет өлкенің агенттерді тыңшылады. Ошу батыштан қаржыланған МПЛОрды саясатқа араласқан бар емес. Бүгінгі күні 30 000 ашық МПЛОрдың 99,9% мықты иштеп атат. Майыптардың құқығын қорғау, жас балдардың табиғатты, суының бүт барын жақсы иштешіп атат. Бирок саясатқа тұмшығын тыққан МПЛОр бар, 30-40-қа жетпеген. Бұлар болса шет өлкеден ақша алып, Сол айтқан қылып қой, митингтерді ұйыштырып, керек болса мына Елбай Салттың сөзі бар. 2010 жылы ақ үйді көрсетіп, шу бір агропромды, по-моему, 7-ші этаждан тұрып айтқан, мына шу майданға біз елді алып шығамыз жақында төңкеріс жасаймыз деп. Басшылығымен айтқанда, бұл қаржыланған ақшаларды алақташ үшін топланды, төңкерісті, революция қылып беріші мүмкін. Сондықтан Қырғызстанда бұл нәрсе керек емес деп тұрып, мейлі МПЛО істей берсін, бірақ саясатташтырылған МПЛО тыю салайын деп, шу низамды істеп шыққанбыз. Үшіншіден болса отчет керек. Мына сен мен. Сен білемін, жашайсың, мен полдомада жашаймын, үйдің жарында жашаймын. Мен машина мин албаймын. Аял меніп жүреді, ескі машина, 2002 жылы машина меніп жүреді ал. Мен базарға не үшін барам? Бұл мен ең чоң базар болған Қарасу шаарына чоң ойбам. Базарды ескіден білем, кішіне меселден башта баршы керек. Бірақ атын үшін бойынша базарға барып атам, бюджеттік шығындар болуш керек. Дүкенде бір бағаны қойса, анан түшірбейді. Содалаша албайсың дүкенші келіп, түшірші бағаны да айта албайсың. Жиндірі дейді сразу дүкенші. Базарға барсаң содалашаң болады. Ошондықтан бүгінгі күні мен негізде базардан содалаған шына бюджеттік шығындар болады. Ошондықтан біз жақсы салыстырып көрсек, бейөкімет ұйымдармен кедей жашқан бейөкіметті көрбейсің. Шалқалаған иномаркалар, жашқандар особняк, еще шет өлкөдө мүлкі бар. Бүт бар спокойно шығып кете албай шет өлкөгө. Мен кеттім деп тұрып. Азия Абдрасулов окшоп. Мен кеттім, до свидания деп тұрып. Ошондой қарап көрсек, шет өлкөдө баарын мүлкі бар, виза буларга даяр. Орусиядан көчүрүлгөн эмес беле ушул мыйзам? Жок. Буну ойлоп чыккандар ошо бекмет уюмдар. Аргасыз ушул мыйзам каршы чыгыш үчүн, орустар менен бизди коркутуш үчүн алар орустарга көчүрүлган. Жок, орустар мыйзам башка. Орустарда бул чет өлкөлүк агент деген нам бийлик уюмдарга эмес, МПЛОрго эмес, жеке инсандарга берилет. Мисалы Алла Пугачевдин күбөсү Максим Галкин. Короче, машина время жетекчиси ошол бүт баары инагент болуп калган. Любой жазуучу же жөнөкөй адам каршылык койсо мамлекетке инагент, чет өлкө агент болуп калат. Биздин нерсе жок. Экинчиден болсо Орусияда камалат. Биздин нерсе жок. Ошон үчүн кайсы жерге окшош Россияга? Жок, окшош эмес. Бизде бир талап бейөкмөт уюмдар келген акчасына отчет берсин. Мен мисалы $100,000 алдым, эмнеге иштеттим. Ошо ийне жүгө чейин отчет бериш керек мамлекетке. Бербесе, мамлекет анда текшерет аны. Сен алдап койдуң деп туруп. Ошондон кийин сотто берилет документтер, жабылат бейөкмөт уюмдар. Бизде камалат деген сөз жок. Ошон үчүн буякта Орусиядан көчүп алуу деген сөздөр бул атайын болуп атат, Американын сөзү. Кожоюндар айтып атат, давай орустарга айткыла, ошондо каршы чыгат деп. Америка түшүнбөй атат да. Көбүнчө МПЛОрду күйлөгөндө, алар Россияны каршы мисал келтирет да, бизде элдин көбү Россия мамилеси жакшы да. Ошон үчүн бул жерде Американын стратегиялык саясий катасы дайыма эле Кыргыз элине Орусия каршы кылып койгон. Андай жашоодо жок деп принцип. Ошол Америкада кабыл алынган мыйзам менен бизде кабыл алган мыйзамдын ортосунда кандай айырмачылыктары бар?
айырмашылықтар көп. Негізінен ал жақта Американ мисамда даже өлім жазасы бар. Шетелдік агенттерге. Бізде андай нәрсе жоқ. Екіншіден осыларды негізінен коммунистік бағытта ойындарға қарсы қойылған бұл. Біз андай емес. Бізге жалпы қырсаң зиян келтірсең, сен жауап бересің деген нәрселер бар. Қарап қызығы шықтым эле ушул Американын бул мыйзамы көбүнчө мындай ачыктык талап кылууга багытталган мыйзам экен. Ал жагы окшоштугу. Сен айырмасы болсо окшоштугу талап каржыланып атасың. Ошонун баары ачык көрсөтүлөт. Бизде да ошондой. Бул жакты биз Америкадан көчүргөнбүз. Бизде бул мыйзам аркылуу азыр ар түрдүү жанагындай аракеттерди, мисалы чектөө, ушундай аракеттер көрүлбөйбү бул мыйзам аркылуу? Негедир мыйзамды ишке ашыра турган бул аткаруу бийлиги. Өкмөт жакшы иш жасап атат, мен айтып коеюн. Мыйзам кабыл алганына мына уже жарым жыл болуп атат. Мен өкмөттүн бир да иш аракетин көрбөй атам. Биринчиден юстиция министрлиги жаңыдан бир документтер талап кылыш керек өкмөт уюмдарда. Отчеттер талап кылып туруп жарыялаш керек эле. Мына мисалы гражданский коалицияны уюп ушунча акча түшүптүр. Же кылмыш ушунча түшүптүр деп, же башка уюмдар ушунча түшүптүр. Ал иштеми көрбөй атам өкмөттөн. Ошондуктан бул жерде мен ойлоп атам, биздин подкаст көргөн өкмөт мүчөлөрү ойлоnuş керек. Токто. Мыйзамды депутаттар кабыл алат. Ишке ашырган өкмөт, министрликтер. Эмне ишке ашпайт деп турду. Анан мындан кийин 1 жыл өткөндөн кийин Жогорку Кеңеш көзөмөлдөйт. Ошо быйыл 25 жылы Жогорку Кеңеш көтөрүш керек маселени. Бир эле чет өлкөлүк агент эмес, башка мыйзамдарды биз кабыл алдык, эмне үчүн ишке ашпайт деп турду. Ишке ашпаса, мыйзам жөн абадай туруп калат. Иштеш керек мыйзам. Мисалы бейөкмөт уюмдар бир гана эле Америка тарабынан же Европа тарабынан каржыланбайт да. Орусия тарабынан каржылангандар көп. Мисалы ошол эле ислам мамлекеттери тарабынан каржылангандар өтө көп. Ошол себептен бирок азыр мисалы бул мыйзам көбүнчө ошол Америка же Европа тарабынан каржыланып, анан ошол уюмдар мисалы бийлик тарабынан ачыктыкты талап кылса, массалык маалымат медиалары мисалы бийликке жакпаган мисалы журналисттик иликтөөлөрдү жүргүзүп чыгарса, ошолорго бийлик тарабынан бир куугунтуктоо үчүн колдонулгандай болуп жаткан жокпу? Эми журналисттер боюнча башка мыйзам. Билесиң, анын автору мен эмесмин, по-моему, Жогорку Кеңештен өттү былтыр. Аны өкмөт даярдаган ол башка мыйзам. Сөз эркиндиги боюнча. Меники только бейөкмөт уюмдар боюнча. Эми баары бирок жооп берейин. Биз жана башында айткандай, бейөкмөттөрдү бөлүп коюшубуз керек. Биринчиден 30 миңден ашык бейөкмөт уюмдардын 99,9% мыкты иштеп атат. Толук колдошубуз керек, кол чабышыбыз керек. Өкмөткө илгий жардам берип атат. Бирок ушу 30-40ка жетпеген, 1%га жетпеген бейөкмөт уюмдар саясатка киригишип кетип атат. Бейөкмөт уюмдар ушунча бейөкмөт дейт, бул саясатка киришиш керек эмес. Саясатка киригишем десе, анда саясий партия болуш керек. Булар 200дөн ашык саясий партия бар бизде. Парламентте партиялар отурат. Алар киригишсе болот мыйзам боюнча. Бирок бул жакта да бейөкмөт уюмдар пожондор баш иштеп, 2010 жылдан баштап, өзгөчө 2020 жылы эсиңерде бардыр, МПлорду көбүнчө саясий партия айлантырыш баштады. Реформа деген партия. Бул партия жок эле мурда. МПлордон түзүлгөн партия бул. Анткени чет өлкөдө ойлонушту. Эгерде саясатка МПлор киришсе, мамлекет каршы чыкса, начанда биз саясий партия түзүшүбүз керек. Тарапчыларыбыздан деп. Анан саясий партия түзгүлө деп, МПлор саясий партия түзүш баштайт. Бир саясий партия түзбөй, башка партиялар ичине киришип баштады. Бир бол партиясына, Атамекен партиясы. Канча МПлор кирип кетти. Ошондуктан Жогорку Кеңеште МПлор пайда болушту. Анан тышкары уже булар күчөйүп, министрлер дайындашты баштады. Билим берүү министри Эльвира Сариева, профтехобразование Рита Карасартова, азыр Эдил Байсалов өкмөттө. Бүт баары МПлордун өкүлдөрү. То есть башка сөз менен айтканда, булар батыш кожойдун саясий ишке ашырыш баштады. Бийликке киришиш маселесине. Эми бул жерде биз дамир экенин айтышыбыз керек. Орусия, сен туура айттың эми. Ушуну көп баш жетпей атат да. Только Америка менен Европанын каржыланган МПлорго каршы мыйзам дейт жок. Эгерде Орусиядан каржыланган бейөкмөт уюмдар, Русский мир жана башкалар саясатта киришти баштап, алардын саясатка мурдун тыгып, митингдерди революция уюштуруп баштаса, бул мыйзам түз ала каршы иштейт. Эгерде алган акчасында туура эмес колдонушса, алардын мыйзам түз колдонот. Ошол эле ислам өлкөлөрдөн эгерде келсе акча, туура эмес пайдаланышса, мыйзам бул жерде алар жазалайт. Азырынча бул Америка, Европанын каржыланган МПлор мамлекеттик саясатка киришип атат. Эми журналисттер боюнча айтам, мыйзамдын автор эмесмин, бирок жооп берип коеюн. Эгерде объективдүү изилдөө болсо, чынчылдык негизинде материал болсо, аны мамлекет колдош керек. А эгерде тенденциоздуу деген сөз бар, кыргызча менен которулат, ой арам негизинде атайын түзүлсө, бейөкмөт изилдөөлөр, журналисттик изилдөөсө,
Анда мыйзамга тартыш керек. Ошол мыйзам былтыр жоопкерчилик кабыл алынды. Интернетте болуп, биринчи жолу интернетти гезиттери, телевидение, радио тең беришти. Анда жооп бериш керек деп туруп. Бул жерде эми жаңы мен айткандай махаматты сөз эркиндигине кошо сөз жоопкерчилиги болуш керек. Халк үчүн, ушак үчүн жооп беришин керек. Eskiden söz var, bir uşak iki adam da öldürdü деп. Мүмкіншілік болса айтып бер, 1 минут айтып, 2 минут. Бұны мен көп қолданамын бұл сөзді. Bir бай жаш қатын үйлендір, сұлу қатынға. Анан о байдың құлы болады екен. Жаш, күшті, мускулистый, спортсмен құлы болады екен. Жақтырып қалады екен байдың аяғына. Анан көзіне шөп салайын десе байдың, жаш қатын болып алады екен. Мен қожайыным айтам, ерім айтам деп тұрып. Анан құл чөчіп кетіп, айтады екен байға. Қожайын дейді. Саған бірдеке айтам, таңғалбағын дейді. Сен аялың маған көз салып атады дейді. Ошондуктан дейді, сен береке десе ишенбе, мен ага жок деп койдум дейді. Анан аялына барат экен. Сен аз жашсың дейді, сен турмушка байга чыктың дейді. Бирок сен карыйсың бар, аялдар тез карыйт дейді. Сен үстүңөн дагы бир жаш аял алып алат дейді. И деп чочуп кетет жаш аял. Эмне кылышым керек дейді. Сен байдын сакалынан бир кылап кийин, мен ушундай байлап берем, дуа кылып берем. Сенен башка ишимди карабайт дептир. Аял сону дептир. Бай уктамыш болуп жатат да эми. Байга айтат экен, сен жашка аялың өлтүрөт, көрөсүң го, сен байлыгың алып алат. Сени бере эмесин, карып калгансың, байлыгың уштар алып калат деп. Анан бай ойлонуп туруп, чынырым аялым өлтүрүп койбосун деп, уктамыш болуп жатканда аялыбызча кылды алыш керек да. Келип, мындай эски мында бритвалар бар эле. Азыр да бар парикмахерлерде. Бычак кошор. Ошон кыркамды келип атса, бай ойлойт, мени аялым өлтүрүп келип атат деп, колуна кармап, уруп тепкилеп өлтүрүп коет экен. Анан аялдын туугандары кайынча тууп калып туруп, келип уруп тепкилеп байды өлтүрүп коет экен. Ошентип жана кулдун бир ушагы негизинде 2 адам өлүп калган да. Ошон үчүн айтылат. Ушак үчүн да айтуудамда ушу жооп бериш керек калп үчүн. Адамдар тагдыр мойнош керек эмес. Эгер эле чындыкты айтса мейли, бир калпты айтса, ушакты таратса, ал үчүн жооп бериш керек. Сөз адамды өлтүрөт деген кызда сөз бар. Элестетели агай, сизде бир мүмкүнчүлүк бар деңиз, ушундай чечим чыгаруу мүмкүнчүлүгү. Суроо берсем көбүнөн чоочулайт, мүмкүн биздин мамлекеттин өзгөчөлүгүнө жарашабы, жок депчи. Бирок сиздин колуңузда бийлик бар. Элестетели гипотетикалык суроода, анан эң биринчи сиздин чечимиңиз кандай болмок? Эмнеден баштайсыз? Мамлекетти башкарууну. Мен билесиң, Аллахтан башка эч кимден коркпойм. Ошон үчүн садыр инемеде көз сын пикирлер айтып коем. Ошол казино боюнча, кадр саясаты боюнча айтып коюп атам мен. Бирок билбейм, мына кабыл алышы, туура кабыл алат деген ниетим бар. Эми сен сурооңа да. Президенттик шайлоого эң көп катышкан менмин Кыргызстанда. Даже Гиннес китебине кирсем болот. Бир да шайлоо калтырган жокмун. Бирок анын ичинде мени шайлоо чарып салган учурлар да болду. Мисалы 2009-жылы шайлоодон мени четтетип коюшту. Дагы туугандарыңыз кайман камайбыз деп туруп, чыкпасаңыз деп туруп. Кийинки 2017 шайлоодо эми акчам жетпей калып чыгып кеттим ал жакта. А так бүт шайлоого катышып кандидатураны койгом. Эми программада ушундай сөз бар да. Биринчи кадам эмне болот деп туруп. Биринчиден бийликке ишенимди кайтарыш керек. Бийлик менен элдин аралыгы чоң болсо, эч качан эл бийликти колдобойт. Бүгүн кылып аткан президент аракети ошонун. Жана көп жакшы иштер айтып атпа, аны кылам, буну кылам деп бийликке ишенимди кайтаруу боюнча. Эл ишенбей калган. Булдай келип урдап качып кетет деп туруп. Туура? Көчөсү сага? Кайтма үчүн качып кетти. Бакилме үчүн качып кетти. Атамбай эмне болду? Баары урдап качып кетишип атат деп туруп. Ошондон мен биринчи кезекте, бирок ал оюм ушу камчылык ташвишке ашып атат. Мен дасма БШКда архивте же болсо интернеттен карап койсо болот. Мен президенттик программаларыма биринчиден турат. Ачык сот жүргүзүп, бүт жемкорлорду телевизордон соттоп туруп, мүлктү мамлекетке кайтаруу. Кыргызстан өнүккөн мамлекеттердин бири эле эсер мезгилинде. Мына мисалы мен азыр ыйлаган келет, родной Кара Суу шаарында май завод жок болуп базарга айланды. Хлеб завод талкаланып, майда цехтерге айланып кетти. Ошко барсам, Кыргызстандын экинчи борборуна барсам, грен завод жок, шелкон комбинат жок, ХБК жок, хлопчатый бумажка комбинат жок, насосный завод жок, баары базар болуп кетти. Буну жегендер ким? Эмне үчүн жооп бербейт? Ушул маселени мен көтөрөм деп, совхоздорду. Баардык нерсе бар да бизде. Азыр Кудайга шүкүр кайтарылып атат. 30 жылдан бери эч ким жооп берген жок да. Ошон үчүн мен жана былтыр айткандай пастеризациянын талабын койгону камалсын деп атам да.
Kussun, kamalsın деп тұр. Шын есім уже қамшек ташвишке шығып жатады. Біле өтіп үшін қамалбасы, тоқтаусын бұл еш. Қамалсың олар деп. Ана гол ойларымды программасын ішке ашырып қойды. Даже майда программалайын. Мен дайым айтшылым. Мен президент болсам, Ақойды құрчаған темір тосмен алып салам деп. Сады Жапар билікке келді, алып салышты. То есть бұл көбінесе ішке ашып жатады. Но чоң-чоң мәселе тұрады, ішке ашпаған. Шу ішке ашпағаны бері әлі пока до конца ашпағаны шу құстыру. Мемлекет мүлкі қайтарылышы керек. Одан жақсы. Сізге менден қысқа сұраулар, қалағанда жооп берсеңіз болады. Коммунизм бе же капитализм бе? Өкіл емес. Қайсынысы? Коммунизм бұл утопия. Капитализм бұл раймсыз спор. Сіздің таңдауыңыз? Мен жол ата болар жолынан келіп отқан ислам идеология болып әділетті мемлекет құру. Орусия же Украина ба? Украина. Анткени Кыргызстанда жалшыныкты айтып алып бале мен калган. Орус саясатчыларын баары жакшы элем. Зюганов, Жириновский, Сипашин, внешняя разведка ким эле жана сейчас өзүм келип внешняя разведканын төрагасы бүт баары жакшы элем. Президент айланысып жакшы элем. Бирок Украина болуша коюп, парламент айта коюп. Крым Украинаныкы, Донецк, Луганск сепаратисттер. Анткени биз башыбыз өткөн ош окуялары ушулар колдошубуз керек, колдобой келиш керек, Украина колдошубуз керек деген. Бул Украина жерлерден үчүн Орусия менен башта. Эмне себептен Украина ошондо? Украина жерлери бул. Крымда, Донецкта, Луганск Украина жерлери. Мисалы Кыргызстан орусча жалабат бөлүп койсо болбойт да. Мен ошо ойдомун. Сепаратизм жол бериш керек эмес. Украиналыктар нацисттерби? Жок. Ого тарыхты билбейм. Бандера бул немистер менен күрөшкөн. Ошон үчүн Германия фашисттер Гитлер камаган Бандера, орустар эмес. Германия камаган аны. Көбү билбей эле Орусиянын идеологиясы ишенип Бандера деп атпайбы? Бандера улутчул болгон. Бизде улутчулар бар да. Айтып атпайбы, биз улутчулбуз Кыргызстан үчүн, кыргыздар үчүн. Алар да Украина үчүн Бандера чыккан. Бирок ал Германия жактан камалып, ал Германия каршы күрөшкөн. Украинаны ушуну көз каранды кылам деген согуш мезгилинде. Орусия колониалдык саясатын улантуудабы азыр? Анча колунан келбей атат, бирок ошол багытта кетип атат. Ал үчүн биз коркпой 1916-жылда үркүндү геноцид деп айтышыбыз керек. Биздин окумуштуулар коркуп атат, саясатчылар коркуп атат. Россия мойнуна алып кечирим сураш керек Кыргызстанда. Ооба биз кырганбыз кыргыздарды, геноцид кылганбыз. Кырып салганбыз. 40% Түндүк Кыргызстанды кырып салган. Болбосо биздин азыр Тажикстандан, Түркмөнстан кемес чоң эл болот элек. Мүмкүн Казакстан менен Өзбекстан менен тең эле калкыбыз. Бирок ошол жерде 40% Түндүк Кыргыздар кырылып кеткен. Орусия же Америкабы? Өкүл эмес. Мен жана Жапонияны мисал келтирдим. Биз эки элдин да жакшы жактарын алып туруп өз жолубуз менен кетишибиз керек. Улуттук менталитет, улуттук кадыр салтка кармашыбыз керек. Эмнеге мусулман өлкөлөрү бирге алышпайт? Бул саткындыгы. Ислам өлкөлөрү саткындыгы. Барды Америка, Европада билим алган. Израилдин коңшусы Иорданияны карап, башка бүт баарын айтсаңар, бүт баары Европада Америка билим алган. Ошон үчүн алар ошолордун агенти десек жаңылышпайбыз. Биздин агенттер барлык Кыргызстанда окуган. Бул Мамар Кадаев, по-моему, бизде токмокто окуган и Мубарак Египтке. Калган баары Америка, Европада окуган. Ошондуктан бүгүнкү күнү ынтымак жок. Анан жөөттөрдүн акчасы. Сулейман Великолепный кинону көрсөңөр да жөөттөр акча менен бүт жетекчилер сатып алган. Саткындык бар. Америка эмне себептен Украинаны колдоп жатат азыр? Американы эң чоң колдогону бул Россия карама-каршылык. Бул Орусия бул жакта туура айтып атат. Бизге каршы Украина коюп атат деп. Бирок Украина көз карандысыз мамлекет болгусу бар. Украина элинин өзүнүн тандоосу бар. Ага каршы чыгыш керек эмес. Эгер ал Европа кошулам десе, чындап Европанын территориясы Азияда эмес, бизге окшоп. Европа кошулам десе, эмне үчүн Орусия каршы чыгат ага? Кошула берсин Европага. Европалык мамлекетте. Келип болсо Россия өзү кошулсун Европага. Парламент башкаруу же президенттик башкаруу? Президенттик башкаруу. Мен жана айткандай, жоопкерчилик келгенде биз ким күнөөлүү табышыбыз керек. 120 же 90 депутаттан турат парламент. Кимиси күнөөлүү деп кантип биз айтабыз? Ошондуктан бир адам жооп бериш керек. Жакшы иш үчүн, жаман иш үчүн. Только бул иште шала ишке кирди. 2020 менен президент Садыр Жапаров айткан конституция кабылданып атканда. Бизде эгерде башка Америка, башка өлкөлөрдө президенттик башкаруу киргизсе, анда өкмөттү президент башкарыш керек деп. Эмнеге конституцияга премьер-министр деп кабинет министр төрагасы кирип калды. А так мен ойлойм, президент өзү башкарса сонун болмок. Мамлекетти диний лидер башкарыш керекпи же президент башкарыш керекпи шайланып келген? Эгерде чыныгы мусулман болсо, ошол президент өзү диний лидер болот, амир болот. Мен жана айтып кеткендей. Бүт мусулмандар баш ийиш керек. Акаевпи же Бакиевпи? Мен өзүм аларга тандаш элем. Мен Акаевди альтернатива болгон, Бакиевди альтернатива болгон. Атамбаевди альтернатива болгон. Мен программам өзүмдүн программам бар эле. Алар экөөнүн программасы менин программам туура келбейт. Акаевди менен чочуланып президент шайлоо ал дегенде мага биринчи кезек таң калам, муфтий кызматты сунуш кылган. Мен айткам, мен эч качан
муфти болуым, әйткен мен діни білім жоқ. Ооба, мен мұсылманшылық қолдаймын, қорғаймын, но мен мұсылманшылық дінім жоқ, білімім жоқ деп отказ бергенмін. Анан тышкы иштер министрин кабыл Сунуштаган Акаев. Бакиев келгенде де президенттикке аттанганымда тышкы иштер министрин сунуштады. МИДтин жетекчиси болосу. Жок дедим, өз программам бар. Алсаңар, пожалуйста, боштан дедим. Мен программамда биринчи кезекте жазылганда, мен президент болсом, Кур'анды өкүмдөрүмү жана суннамен башкарам деп, сүннөтмен башкарам деп. Акаев да Бакиев да алган. Азыркы бийликтин эң чоң 3 кемчилигин айта кетсеңиз. Биринчи ошол эле мурда президенттердин аксаганы кадр саясаты. Кадр саясаты эч оңолгон жок. Ошон үчүн бир күн коет, 2 күндөн кийин алып коет. Мэр болобу, министр болобу, бар. Экинчиден болсо, сен жана айтып кеткендей, жемкорлук менен күрөшүүнү токтотуш керек эмес. Бул жерде жана биринчи этапта булар чара агенттура эмес болгон. Мына эми астой жолдо кетишип атат. Бул чоң азырда кемчилик жоюшка чейин бул кемчилик болуп эстелет. Коррупцияны жоюп жок кылганда кемчилик болбой калат бул. Үчүнчүсү эми Кыргызстанды көз карандысыз саясатын жүргүзүш керек. Мен сунуштаган элем. Түркменистанга окшоп биз Түркменстан бар айтып атпайбы, Түркменстан болуп кетти азыр. Түркменстан жакшы жактары бар. Кана ушундай көп нерсени бесплатно кылып берсе элге, Түркменстанга окшоп. Экинчиден болсо, ал жакта менталитет, кадыр салттар сакталган. Ал жакта батыштын гей пейлери жок, бизге окшоп туруп. Биз азыр мактанып атпайбы, мен геймин деп көчөдө кетип атып эле жана бир кече көрдүм, семиз кыз өзүнүн кийимдерин ыргытып, көчөдө басып кетип атпайбы, андай нерсе жок аякта. Түркменстанда саясат да жакшы, бейтарап, нейтральный мамлекет. Ошон үчүн ООН, Бийлешкен Улуттар Уюму сразу статус берет, нейтральный мамлекетте. Бирдеке болсо, ООН аскерлери кирет. Кыргызстанда бейтарап мамлекет болуш керек. Тигил бул жакка кошулбай. Сен жана айтып аткан суроого байланыштуу, ошондо биз колония болбойбуз. Азыр күнү биз айтышып керек, Россиянын таасири күчтүү, кысым күчтүү. Кээ бир адамдар кызматка тура алганда Россиянын күчү. Аны койбо, буну койбо дейт кызматка дейт. Анын ичинде өзүм да бармын. Ошон үчүн бул жерде айтып атпаймынбы? Көз карандысыз болуш үчүн биз бейтарап мамлекет болушубуз керек. Чоң рахмат сизге подкастка келгениңиз үчүн. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Кирип келген жаңы жылыңыз менен да куттуктаймын. Жакшы жылдардан болсун. Чоң пайдаланып кеч болсо да куттуктап коеюн. Рахмат, күлгөнүм жаңы жылдын менен. Бирок, мейли. Деги календардык бир эме катары. Мейли. Эски жылды жыйынтыктап, жаңы 25 жыл мынандай жыйынтыктуу жемиштүү болсун. Сага да каалайм, жамаатыңа да каалайм, элибизге каалайм. Кудай буюрса 25 жылы барыз мурдагы жылга караганда бактылуу болойлу. Мамлекет адилеттүү болсун. Бийликке капы болгондор, азап чеккендер азыраак болсун. Мамлекетибиздин байлыгы көбөйсүн. Мамлекет бай болсо эл бай болот. Анан ушул жерде бир сөз айтып кетишим керек. Бул да программада бар, бирок биринчи орунда эмес эле. Биринчи мөлтү кайтарып, дагы бир программада бар эле сөз. Жер кендерди иштетүүнү ойлонуп иштетсек дейм да. Азыр налево-направо берилген туура эмес. Бул мурда Акаев баштап келип атат да бул нерсе. Мен ушу 2025 жылдан баштап жер кендерди аюу саясат жүргүзүштү мен каалайт элем да. Ошол алтынга, ошол башка түстүү металлдарга, ртуть, сурма тийишпей, кийинки муунга калтырайлы. Кийинки муунга мамлекетти калтырып атканда аларды бирге калтырышыбыз керек да. Кур сөздү калтырышыбыз керек эмес. Мына аталуу бууларыбыз бизге ушундай сонун жерди калтырды. Манасты калтырды. Дүйнөнү таанысаң дичоло айтасың. Чыңгыз Айтматовду кийин айтабыз. Манастан кийин Кыргызстандын Швейцария окшош табиятынан кийин. Биз болсо кийинки муун мен калтырабыз. Шуну азыр билгилеш керек да. Бизге чейин баары калтырып коюшту. Жаңы бийлик, азыркы муун эмне калтырабыз кийинки кыргыздарды? Ошондуктан мен каалайтам, жер кендерди калтырайлы. Ошо кийинки муун акыл эси менен техникасы күчтүү болуп, бай мамлекет болуп, ошол алтын казышты өздөрү өздөрү сатсын. Түстүү металлдарды, керек болсо сууларды бүт баарын өзү иштеп сатсын. Бүгүнкүдөй саясатты сен келдиңби, патент алдыңбы, лицензия алдың мына деп бере бериш керек эмес. Ушу 25 жылдан баштап токтосун. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Аллах разы болсун силерден. Сизге келгениңиз үчүн чоң рахмат.